Арваңыздар. Бүгін 31 май, ертең жай, әлеме біздің ішкерлер, жұмыш берушілер азыркы учурда кандай абалда, кантип жатышат, мына пандемиядан кейін экономикалық саясий кризистер коштолгон өтө оош кыйыштуу абалда алардын абалы тууралуу бүгүн кеп кылууну туура көрдүк. Жана ошондуктан сиздер дагы бүгүнкү жандуу маекке сөз кошулуңуздар. Ал үчүн албетте WhatsApp жана Telegram сиздер үчүн ачык. Жана иш күндүн кечи өз ишин баштаганы турат. Жакыныраак экрандарга келебиз дагы, албетте көңүл бурабыз жана 2 саатты мазмундуу өткөрөбүз. Жүргөндү билсең, өмүр сүрө билсең, кадамың кантип эле оюн салбасын. Күлүккө минбеймин, поездде жүрбөймүн, учакта учпасам да буттар талбасын. Бары алыс эмес жанымда жетем, мен жетемин барына. Балага дай таң калып жүрөм шарында, жүрөк дүрс-дүрс-дүрсүлдөп кагууда. Саламым айтам эми мен, чоң ойгом айылда, жетемин барына. Жүрөм жакшы эле, түшпөймүн таксиге, пайдалуу ден соолукка басып кетемин. Кадамды уласам, кыбырап кырашам, ашыккан бакытымды кууп жетемин. Бары алыс эмес жанымда жетем, мен жетемин барына. Балага дай таң калып жүрөм шарында, жүрөк дүрс-дүрс-дүрсүлдөп кагууда. Бары саламым айтам эми мен, чоң ойгом айылда, жетемин барына. Шарында жүрөк дүрс-дүрсүлдөп кагууда. Бары саламым айтам эми мен, чоң ойгом айылда, жетемин барына. Балага таң калып жүрөм шарында, жүрөк дүрс-дүрсүлдөп кагууда. Бары саламым айтам эми мен, чоң ойгом айылда, жетемин барына. Бизде деген азыр концерт, гастроль, выступление. Самат 6 айга чейин азыр бош эмес. Забитый. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү темабыз бизнес, кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деп аталат. Кыйынчылыктар жөнүндө да кеп кылабыз, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө да кеп кылабыз. Сиздер дагы өз сурооңуздарды, сунуштарыңыздарды жөнөтсөңүздөр, айтсаңыздар болот. Ал үчүн WhatsApp, Telegram номерубуз 0708 996 996. Өткөн жумада Жогорку Кеңештин коомдук талкуусуна атайын мыйзам долбоору киргизилди. Улукбек Ормонов инициатива кылган, демилгелеген.
Ал мыйзам долбооруна караганда ошол той аштарды өткөрүүнү болушунча чектөө, ар бир айылда комиссия киргизүү, 200 миңге чейин айып салуу деген ушундай демилгелер киргизилип атат. Мына ошол суроону талкуулоо үчүн атайын биз бүгүн той сервис жоопкерчилиги чектелген коомунун мүдүрү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын банкет жана ивент ассоциациясынын президенти жана ошондой эле Чүй облусунун самбо федерациясынын президенти Муратбек Арстанбеков мырзаны чакырганбыз. Кош келипсиз. Саламатсызбы, урмат. Рахмат. Бул демилге бул эмнелерди алып келиши мүмкүн, кандай кооптуу же балким артыкчылыктуу жагдайлар шарттары бар. Сиздин пикириңиз? Эми бул демилге боюнча мен Улукбек байкенин айткан баягы радиого барып интервью берип полностью угуп чыктым. Туура жактары да бар, аны моюнга ала билиш керек. Бирок айтып кетчү нерсе банкетный зал, ресторанный бизнес бул деген мамлекеттин ичиндеги, бул өзгөчө бизнес деп да айтып койсок болот, сезонный бизнес деп да айтып койсок болот. Анан бул в основном ушу кыргыз эли үчүн, кыргыздын той топурларына, ошол каада салт, үрп адаттарына ылайыкташылган бизнес да негизичи. Анан айтып кетчү нерсе бул бизнес башка бизнестерге караганда бул внутренний экономиканы двигатель. Бу жерде кафе ресторандан тышкары навайчылар бар, базарда баягы эт саткан, сүт саткан эжекелерибиз бар, таксисттер бар, ивентерларды айтпаганда дагы билинбей эле көптөгөн экономиканын ар кыл жанагы парикмахерлер бар, ар кыл жагы менен бул взаимоотношения кылган чоң уже мындайча айтканда уже бул производство болуп калган нерсе да. Анткени себеби азыр ресторандарда негизинен жаштар иштейт. Жаштар студенттер иштейт. Алар ошол жакта иштеп өздөрүнүн контракттарын төлөп атышат. Жалгыз бой аялдар иштейт. Кухняда тех персоналыбыз билинбегени менен азыр республика боюнча 50-70 миң адам ушул именно баягы тейлөө тарабында, бул жалаң эле банкет ресторандар эмес, бу жерде баягы фастфудтарыбыз бар, кафе ресторандар бар, ашканалар бар. Көптөгөн адамдар бул жакта эмгектенишет да. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, ушул түшкөн акчанын баардыгы тең эч жакка чыкпайт. Мисалы үчүн сиз той берсеңиз, ошол эле базардан аласыз. Түшкөн каражат кайра эле жылкыга, тиге буга, бул баягы внутренний экономиканы кыймылдаткан бизнестердин бири болуп эсептелет да, малый бизнес. Коргон ар бир сом Кыргызстанда калат, себеп дегенде Кыргызстандын продукциясын, Кыргызстандын кызматтарына төлөнөт. Сиз айтпайсызбы, мына көптөгөн адам жумуш менен камсыз болот. Негизи эле жалпысынан алганда, бул статистикага карай турган болсок, ички дүң продукциянын негизги түзүүчүсү 90%га чейин, эгер жаңылышпасам, бул жеке сектор экен да, жеке менчик сектор, демек ошол тейлөө көрсөткөндөр, кызмат көрсөткөндөр жана ошондой эле өзүнүн продукциясын саткандар. Бул да болсо ички дүң продукцияга дагы мындай чектөөлөр кандай коркунуч алып келиши мүмкүн? Чектөөлөр мисалы үчүн 200 миңге чейин айып пул. Баягы жакында эле мына пандемияны баштан өткөрүп атабыз, ошондо дагы пандемияда дагы может быть 1-2 адамдын туура эмес кылган чечиминен көптөгөн секторлор чын эле кыйналды. Аягында өзүбүз ассоциация түзүп, тияка чуркап, бияка чуркап, мамлекетибизге баягы түшүндүргөнгө мажбур болдук да. Ошон анан баягы налогторубуз бар, кредиттер бар, көптөгөн жоопкерчиликтер бар. Бул жагынан мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттер баягы субсидия, пособие кылып жардам берип атышат. Биздики тилекке каршы андай жок. Кайра эле баягы налогту дагы жада калса жанагы ошол 9 айдын ичинде коммуналдыга бизде өтө көп чогулуп кеткен. Ошого окшогон карыздарыбызды төлөй албай атабыз. Анан айтылчу нерсе бул эми көп эле көрүп калдыңыздар, азыр Кыргызстан боюнча бизде регистрация болгон 156 ресторан бар, именно банкет боюнча иштеген ресторандарыбыз.
Анан айтып кетчү нерсе коркунучу таза жаап салганда анда чын эле кыйын болот. А бирок кыскартканда мисалы үчүн налоговый контракт 350-400 кишилик ресторандардыкы баягы өзүнүн количествосуна жараша чегерилип эсептелинген. Ком услугалар бар, ошого окшогон көп мусор, жанагы охрана окружающая средадагы баягы квадратурага жараша земельный налог, имущественный налог ошонун баары ошого жараша эсептелип чыгат да. Эгерде ошол жагын караштырып, кайра карап чыгып налоговый контракттарды ошол жактан жеңилдиктер болсо, анда мен ойлойм баягы жоготуулар азыраак болот депчи. А негизи эле азыр и так эле баягы сезонный болуп турган банкетный бизнес мындай өткөл эмеде турат. Азыр дагы ограниченияларды киргизгенде мен ойлойм көптөгөн адамдар кыйналып эле калат го. Анткени себеби жумушчу орундарында кыскартууга туура келет да. Эми бул пандемиядан кийин ар ким ар кандай көбүнчөсү онлайн бизнеске өттү, бизнестерин дагы өзгөртүп атышпайбы? Сиздердин мисалы үчүн штатыңыздар кыскардыбы, балким бизнесиңиздер өзгөрдүбү, башка тармактарды да карап атасыздарбы? Азыр ошол жагы кандай болуп атат? Бизде штат чындыгын айтканда кыскарды, аябай эле кыскарды. Илгери пандемияга чейин сезонный деп айтканын себеби баягы күзүндө да кыргыздын баары күзүндө той берет эмеспи? Ошо күзүндө ар бир күнү ресторандар иштеп отурса, азыр андай анчалык заказдарыбыз жок. Балдардын көбүнчөсү Россияга, Казакстанга, башка жактарга, Турцияга барып кетип иштегенге мажбур болуп отурушат. Анткени себеби биз дагы баягыдай мурун бир айдын ичинде адам 20-30 күн иштесе, азыр Андай көлөмдүү андай көлөмдөгү жумушубуз жок, тилекке каршы. Канчалык деңгээлде кыскарды? Пайыздык чен менен алганда мисалы. 50%га кыскарды. 50%га кыскарды азыр. 50%. Тойлордун баары. Демек 50% өзүнүн жумушунан, акча тапчу булагынан эми балким ажырагандар болду, а балким өзгөрткөндөр болду. Мындай артыкчылыктар, плюстар барбы бул ситуацияда мындай? Сиз көрө алдыңыздарбы? Эми албетте. Эми мен өзүм баягы ресторандар тууралуу айтып кетсем, биз деген аябай чет мамлекеттерге чыгып, именно ошол баягы сфера обслуживания, тамак жаатын изилдеп турабыз, окуп турабыз, ар кандай семинарларга катышабыз. Андан тышкары өзүбүздүн баягы студент балдарга дагы, мисалы үчүн биздин компанияда иштеген өтө кызык да. Анткени себеби кызыктуу литератураларды беребиз. Кантип адам менен тил табыш керек, өзүңдү кантип алып жүрүшүң керек, убактыңды кандай бөлүштүрүшүң керек, ошого окшогон литературалар азыр жакшы, Кудайга шүгүр, ар бир ресторанда библиотекалар пайда болду. Андан тышкары, мисалы үчүн, эгер ошол эле официант балабыз өсөм десе, ага 2-3 китебибиз бар, 45 татуировок менеджера, продавана деген китептерибиз бар. Ошол китептерди окугандан кийин анан ошол адамдын кандидатурасын карайбыз. Андан тышкары жакын Алматыга, Чымкентке, Ташкентке чыгып, баягы банкетный залдарды карап, кругозорлорун балдардын көтөрүп, ар тараптуу балдардын өсүшүнө да жакшы болот да. Баягы эки жака чыкканда дагы студенттер бири-бири менен таанышып, бизде ушу тааныш аркылуу, биздин организациялар аркылуу Турцияга чыгып, Кипрга чыгып иштеп атышат. Кыргыз-Түрк Манас университетине жыл сайын мен бир курс өтүп турчумун, мастер-класс 5 жылда бир. Конкурентоспособность, как набрать персонал, трудоустройство боюнча. Азыр тилекке каршы пандемиядан бери ал мастер-классты кыла элекпиз, бирок ошого окшогон нерселер балдар обученияны алып турушат да бизден. Демек, көбүрөөк убакыт өзүн өзү өнүктүрүүгө, мындай өзүн өзү өнүктүрүү үчүн мындай шарттар түзүлүп атыптыр да. Ооба. Жогоруда сиз айтпадыңызбы, мисалы үчүн, ошол демилгелеген депутат чектөөлөр боюнча айрым нерселери туура кошулабыз деп. Ошол кошула турган, туура көргөн нерселерди айтып өтсөңүздөр. Кайсы Кошула турган нерселер, туура көргөн нерселер, бул мен ойлойм мамлекеттик деңгээлде чоң-чоң мааракелер болот.
шаардын эмеси болот, ошого окшогон күнү. шаардын күнү болобу, Эркин Рыскылбеков да айтып өтпөдүбү? Ошондой нерселерге чектөө киргизсе мен ойлойм болот го деп. Дагы мисал үчүн мисалга алып салыштыра келсек, Өзбекстанда гос службада иштеген адамдарга той өткөргөнгө, тойго барганга баягы запрет коюп коюшкан. Бул дагы жөнөкөй эл канча каалайт, каякта каалайт, анысын өткөрөт. Мен түшүнбөгөн нерсем бул мамлекет тарабынан элдин чөнтөгүнө буну тойду өткөрөсүң, өткөрбөйсүң деп. Мисалы үчүн Тажикстанды алсак, Тажикстанда баягы количество койбоду, мынча кишиден ашпасын, тигинче кишиден ашпасын деп, ошону местный органдын айыл өкмөтү болобу, местное самоуправление келип чечет. Бирок тилекке каршы ал жакта деле ошол көрүнүштөр болуп атат. Баягы эле 500 киши өткөрсө өткөрүп атат. Бирок ошол жана текшерген кишиге акырын тыйынын берип коюшуп, мен ойлойм бул коррупциянын да бир кички бир коррупцияга өбөлгө түзүлөт дейм да. Анткени себеби мындай тойлор болбой койбойт го дейм да. Анткени адамдар мисалы үчүн келинчеги 11 тууган, жолдошу 11 тууган эсептеп көрсөңүз мындай көрүнүштөр чанда, бирок эсепте келгенде жок эле дегенде 200 киши туугандар эле 200 киши чогулуп калат. Тууган достор чогулуп калат. Анан бул жактан мамлекетке эч кандай ущерб же болбосо дагы бирдеке келбейт. Анткени себеби азыркы күндө Бишкекте ар бир чөнтөккө ылайыктуу суроо талап бар. Сен кааласаң бир чакан кабинкада 20-30 кишиге чайхананы өткөрүп койсоң болот, 500 сомдон киши башына. Кааласаң 150-200 киши, то есть 500 сомдон 2000-3000 сомго чейин Бишкекте суроо талап бар. Ар бир адам өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша өткөрө берет го деген ойдомун да. Жанагы чектөөлөр боюнча кайра эле суроо да, мисалы үчүн мыйзам баарына бирдей болгондо ошондо иштейт да. Тилекке каршы атка минерлердин айрымдары демилгелеген мыйзамдарды кайра өздөрү эле бузуп атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле Куран окутууларды, эң чоң тойлорду тескерисинче ошол мамлекеттик бийликтеги учурдагы мындай чоң бийлиги бар, чоң байлыгы бар инсандар өткөрөт да көбүнесе. Эң биринчилерден болуп тилекке каршы бузуп атпайбы? Бул албетте кош стандарттар, анан кийин сиз айткандай бул жанагы кошумча коррупцияга мындай шарт түзүлүп атпайбы? Ошол эле санэпидемстанциядан келишет, баягы эле мындай чектөөлөр болгону менен сүйлөшүп алып эле өткөрүү боло берет да, эч үзүлбөй эле. Ал иштебеси мындай көрүнүп эле турат. Бирок эмне себептен улам жогорку кеңеште кайра эле дал ушул тармакка мындай көбүрөөк көңүл бурушат? Мындай сиздердин ортоңордо мындай өчүңөр жок беле деген ой келет да. Мындай эмнеге бул тармакка асылып калышты дегендей? Мен ойлойм, азыр сиз байкагандай баягы соц тармакта хайп деген түшүнүк чыгып калбадыбы? Ошол хайп болуп калышы мүмкүн да. Анткени себеби элдин көбүнүн көңүлү бурулуп калды бул нерсеге. Айта кетчү нерсе, убагында баягы казинолорду жаап атканда, ошол казинодо иштеген адамдардын баягы сөзү бар болчу дейт, мы как санитары дечи да, биз санитар, биз байлардан алып кедейлерге беребиз. То есть жумушчу орундарын түзүп атабыз дегендей. Эми азыркы маалда тойду ким берет? Тойду бардар адам берет. Бардар адам бергенде ошол тойдо башка жактан бирөө келбейт. Биздин эле өбүздүн жаш улан кыздар иштейт. Ошо өйдөгүдө айтып кеткендей баягы каражаттардын баары мамлекетибизде калат. Мен ойлойм, той болбой койбойт деп ойлойм. Анткени себеби биякта запрет болсо Турцияга чыгып өткөрө берет. Колунда бар адам Египетке деле барып өткөрө берет тойду. Негизи мен өзүмдүн тажрыйбамда болгон, баягы чакан достору болобу, туугандары болобу, баардыгын алып барып Турцияга алып барып той өткөзүп, тияк өткөзүп, бияк өткөзүп, эми жашоо өзгөрүп атпайбы? Ошон үчүн ар кандай нерсе болот. Бул тойду минтип кесе чаап, элдин эмесин токтоткон мен ойлойм туура эмес. Анткени себеби Алматыны алалы, Казакстанды. Казакстанда мындан бир 7-8 жыл мурун 1000 кишилик, 700 кишилик, 500 кишилик тойлор аябай
мода болгон. Эми азыр акырын эл өзү ошодон алыстап 150 киши, 100 киши баягы уже мүмкүнчүлүгүнө жараша тойду өткөрүп калышты да. Ошон үчүн бул биздики дагы баягы элдин өзүнүн каалоосу менен азыр негизи эле Кыргызстанда статистиканы алсак, тойдун баягы 500-400 кишилик тойлор негизи эле азайып баратат. Заманга жараша өзгөрүп. Өзүнүн эле нугу менен өзгөрүп баратат. Анан баягы чектөөлөрдүн кажети жок деп ойлойм. Азыр болсо бизде каналыбызда кыскача рекламалык түрмөк, андан кийин маегибизди уланталы, жарнамалык түрмөктөн кийин анда көңүлүңүздөргө, назарыңыздарга жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Дагы да болсо, ассаламу алейкум. Бүгүнкү темабыз бизнес кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр. Биз бүгүн болсо ошол банкеттер, тойлорду чектөөлөр боюнча алардын алып келе турган коркунучтары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылып атабыз. Азыр бизде мейманда Кыргыз Республикасынын банкет жана ивент ассоциациясынын президенти, той сервис компаниясынын мүдүрү Муратбек Арстанбеков. Мына көбүнчөсү ошол айрым врачтардын билдирмеси боюнча бул той ошол ооруну жуктурууга мүмкүнчүлүк түзүп бере турган аянтча деп атап атышат. Сиз буга кандай карайсыз? Бул боюнча биз себеби 5 саат бою мындай жабык бир аянтчада адамдар чогуу болушат, бирге болушат. Анан ошон үчүн оору именно ошол той аштарда жугушу мүмкүн. Эми бул албетте мындай теория болуш керек, ой болуш керек. Ошондой бүтүмдөрдү чыгарып берип атышат да. Түшүнүктүү. Былтыр баягы март айында жабылбадыкпы? Март айында жабылып, анан негизи сентябрь, октябрдан баштап тойго суроо талап бизде пайда боло баштады. Анан баягы мамлекет тарабынан жабык болгонубузга байланыштуу биз каттарды жазып алып, начальник штабка бардык, вице-премьерге бардык, премьер-министр менен жолугуштук. Акырында круглый столдо Садыр Нуркожоевичке баягы ассоциациялардын атынан өзүбүздүн арыз муңубузду айттык. Анан ошол баягы республиканский штаб тарабынан берилген ар бир жергиликтүү штабтар өзүнчө карасын деп. Ошондо биз мэрия менен жумушчу топ түзүп, ошо алгоритм безопасности бардыгын ошол санэпидемстанциянын кишилери менен, мэриянын кишилери менен, акимияттын кишилери менен жана ошол тамак аш ресторандарбы, магазин дейбизби, клуб дейбизби, ошол адамдардын представительдери менен жолугуп, жумушчу топ ошол алгоритмди өзүбүз иштеп чыкканбыз. Мында болсо, мисалы үчүн, кирип атканда клубтарда дезинфицирующий туннель турат. Жөнөкөй күндүзгү тамактанган же болбосо банкеттин залдарда киргенде санитарный коврик турат. Андан тышкары бүт баягы колду обработка кылыш үчүн жайгаштырганбыз. Анан эң негизги шарттардын бири болуп, кире бериште биздин бир кызматкерибиз маскасы менен адамдын температурасын чинеп, аты жөнүн, телефонун жазып, ошо журнал учета гостей деп коебуз, ошого фиксировать этип турат. Андан тышкары сотрудниктерибизди жумуш башталаарынын астында баарын ПЦРден өткөргөнбүз. ПЦРден өткөрүп, ошол сотрудниктерибизге дагы журналыбыз бар. Күндө эртең менен келгенде КППда СБ текшерет дагы, тигил температурасын, бүт данныйларын жазып коет, бирдеки болсо баягы кайра экинчи жолу текшергенге. Андан тышкары баягы ресторандын потологу, бийиктиги канчалык, жапыспы, өйдө, ошого жараша формулаларды эсептеп чыкканбыз. Вытяжная система кондиционирования. Ошонун жанына жана дезинфицирующий лампаларды койгонбуз. Анан ошол 5 сааттык мероприятиянын ичинде 2 саат, 2,5 сааттын ичинде негизи ошол помещенияны шамалдатып турмай, ошого мүмкүнчүлүгү бар болгон мекемелер иштеп баштаган. Биз 1 декабрдан баштап 50%, 50%га иштегенге мүмкүнчүлүк беришкен.
азыркы тапта дагы ошол 50% менен биз иш алып баратабыз. Негизи 50%тен 50% деген бул жок, 100% азыр боло элек. Бул 350 кишилик, 300 кишилик ресторан болсо 150 кишиге өткөргөнгө укугу бар да. Андан тышкары маал менен азыр ошол алгоритмдерди санэпидемстанциянын адамдары келип бир жумада бир текшерип карап турушат. Ал жагы бирок дайым эле 50% толбойт да, көбүрөөк болушу мүмкүн да. Эми көбүрөөк күзүндө болушу мүмкүн, азыр 50% да толбой жатат да негизи. Азыр суроо талап аз. Сиздер айткан ошол кошумча аракеттер, мындай кошумча чыгашага алып келип жыйынтыгында жөнөкөй ошо сиздердин конокторго чөнтөгүнө таасир бербейби? Жок, бул жагынан конокторго таасир бербейт. Бул баягы ошол мекеменин өзүнүн короткон каржылары болуп эсептелет. Бул сиздерге жүк турбайбы? Биздин өзүбүзгө жүктөлөт. Андан тышкары ар бир кызматкерибиз конокторду тейлегенде перчаткасы менен, маскасы менен, ошого окшогон бүт атрибуттары менен иштешет. Баягы бир совещанияда айтып кеттик элек, ресторандарда санитарный норма баягы самолетторго караганда жакшы деп. Улам обработка кылып турушат колдорун. Баягыдай столдо 12ден тыгылып эмес, азыр 10дон отургузабыз. Ошого окшогон негизги иш-чараларды алып баратабыз. Бирок Кудайга шүгүр, баягы банкетный залдан вспышка чыкты деген эме болгон жок. Факт болгон жок. Факт боло элек, бирок ошентсе дагы бул тойлорго көңүл абдан чоң, сиз айткандай балким хайп болушу мүмкүн. Муну деген албетте эми депутаттар бул элдин ден соолугу үчүн кам көрүү катары көрсөтүшү мүмкүн. Чындап келгенде элдин ден соолугу үчүн кам көрүү же болбосо ошол эле бизнести колдоо үчүн кам көрүү туура жакшы жүргүзүлсө, сиздерге мисалы үчүн кандай шарттар түзүлүшү керек эле? Ошону кандай болсо сиздерге жеңил болот эле? Мисалы үчүн ушул чектөөлөрдүн дегиле болбошу керек же болбосо балким колдоо болушу керек дегендей. Азыркы шарттарды, эми реалдуу шарттарды эске алуу менен албетте. Эми жөн эле биякта отуруп алып кыялдана бербейли. Бирок азыркы мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен кандай болсо сиздер үчүн ыңгайлуу болмок? Эми мамлекет тарабынан колдоо биз баягы пандемия убагында сентябрда, октябрда прямой эфирден көрүп аттыңыздар, биякта той болуп атыптыр деп ачып, карап, тойду токтотконго чейин немелер болгон. Чынын айтып кетиш керек, ошол убакта көп ресторандарга уголовный дело ачылган. Анткени себеби ошо жергиликтүү штабтын зам начальниги кол койгон, баягы 1-2 эскертүүдөн кийин үчүнчүсүндө ошол баягы РППга регистрация болуп, как уголовное дело болуп чыкканда, ошон үчүн бул албетте бардык предпринимательдерге мындай орусча айтканда неприятно болду. Анткени себеби бул ресторан эле дебейин, негизи эле бүт эле бизнес, строительный бизнес болобу, агробизнес болобу, только эле баягы адамдар өзүнүн бизнесин карап албайт. Анткени себеби көптөгөн дагы государственный функция деп коет. Мисалы үчүн карылар үйүнө жардам беришет, жетим жесирлерге жардам беришет. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, канча деген активисттер бар. Спорт жаатында көптөгөн колдоолорду көргөзүп келет. Ошого окшогон дагы бир социалдык баягы жоопкерчилик бар да. Бул жалаң гана ресторанный бизнес эмес, бул бүт эле бизнесмендердин, бул уже кыргыз элине баягы пандемияда да көрүп калдыңыздар, бирөө тамагын көтөрүп чуркап, бирөө дарысын көтөрүп чуркап иш кылып, ошол жактан дагы колунан келген жакшы жардамдарды көргөзүп турушат да. Анан мамлекет тарабынан бизге болгон жеңилдик, ошо айтайын деген нерсем, ошол айлардагы биз ошол налогду төлөөгө мажбур болдук да. Анткени себеби бир четинен түшүнүп атабыз, баягы казынабыз азыраак. Официально 1-декабрдан баштап иштесек дагы ошо кафе, ресторандар налогторун төлөп беришти. Анан комуслуга болобу, кредиттин проценти болобу, ал жактан тилекке каршы эч кандай жардамдар болгон жок. Эгер ушул законду азыр күчүнө киргизсек,
мен ойлойм дагы бир жумушчу топ түзүлсө абдан жакшы болор эле депчи. Анткени себеби биз непосредственно ушул сферада иштеп, ушул сферада көп жылдан бери эмгектенип келатабыз. Көп баягы консультация болобу же жардам иштеби көп нерселерди биз өзүбүз дагы мисалы үчүн киргизишибиз мүмкүн. Мындан 1-2 жыл мурун билсеңиз керек, Маданият министрлигинен тойлорду баягы кыскартуу алып баруу боюнча дагы бир конкурстар жарыяланып, ушундай бир жаңы формат ойлоп чыгабыз деген идея чыккан, бирок тилекке каршы бул ишке ашкан жок. ишке ашпай калды да. Ошон үчүн ошого окшогон закондор киргизилип атканда бир жумушчу топ түзүп, бизнесмендерден, мин культурадан адамдарды кошуп туруп, анткени себеби бул жерде жөн эле кесип алыш эмес да, бунун үстүндө деген биздин биринчи экономика жатат, андан тышкары үрп адатыбыз бар, каада салтыбыз бар, тигинибиз бунубуз бар. Ошонун үрп адат каада салттын натыйжасында биз кыргыз болуп келатпайбызбы? Ошон үчүн өзүбүздүн баалуулуктарды дагы бир жоготуп албайлы деген ойда. Мамлекет тарабынан биз чогуу иштешкенге, өзүбүздүн демилгелерди киргизип жардам бергенге даярбыз. Сиздердин ассоциацияга бүткүл республика боюнча той банкет ээлери киреби? Ассоциациябызга Бишкек, Чүй областы, Көл, Талас, Нарын, Ош, Жалал Абад, бүт Кыргызстан боюнча кирет. Анткени себеби баягы пандемиянын жакшы нерсеси ошол жактан дагы бизди бириктире койду да. Анткени азыр болсо ар кандай маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Аслында жакшы пландарыбыз бар. Региондогу ресторандар эми тилекке каршы Бишкектегидей эмес да уровень. Ошол уровеньди киргизип, инструктаж кылып, кадимкидей баарын туура иш алып барганга биз региондогу ресторандарды үгүттөйбүз, жардам беребиз, иш алып барабыз да ошол. Анткени себеби мен баягы эки жакка чыгып турабыз, тигинип турабыз деп айтып атпаймынбы? Азыр Кыргызстанда бизнес бул эми жаңы келаткан бизнестер, анткени баягы евразийский сообществого чыксак, аякта ушундай бир чоң локомотивдер бар, ар бир бизнес процесстерин жазып чыгышкан. Ошолор сыңарындай эле биз өзүбүздүн компанияга бүт кантип жумушка орношуш керек, жумушка сотрудник келгенде биринчи жарым саатта ошо компания боюнча өзүнүн впечатлениясы түзүлөт да. Ошондо дагы көрүнгөн эле адам стажировка кыла бербейт, атайын бир адамды ошол жерге дайындап койгонбуз. Жанагы тазалыктан баштап кантип базыш керек, кантип тамакты коюш керек, окшогон чоң бир китеп болуп чыкты. Ошондой биз өзүбүздүн стандарттарды бүт үтүр точкасына чейин эсептеп чыгып жазып чыкканбыз. Ошол нерселер менен биз буюрса бул региондогу ресторандарды бөлүшүп алдыга сүйрөйбүз деген ой максат. Анан дагы айтып кетчү нерсе, именно тейлөө тармагында Бишкекте банкетный залдын деңгээли Алматыга караганда, Чымкентке караганда Бишкекте алдакайда бийик турат. Бул жагы менен дагы биз баягы кичине сыймыктанып коюш керек. Сүйүнө алабыз. Айтсаңыз, Мурат Беке, сиздер мына жыл сайын мына акыркы учурда той сферасы өнүгүп, мына жыл сайын жаңы ачылыштарды, жаңы мекемелериңерди, жаңы тойканаларды ачып желеңиздер. Эми былтыр балким пландарды бир аз өзгөртүп койду болуш керек. Пандемия азыр кайсы тармактарга көбүрөөк көңүл бурайын деп атасыздар? Дагы да болсо сиздер кеңейсиздерби, же болбосо дагы башка тармактарды дагы балким приоритет катары карап атасыздарбы? Анча-мынча сырларыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Эми бизнесмен болгондон кийин бир тараптуу өнүккөн дагы жакшы, бирок колдон келсе ар тараптуу өнүккөн жакшы деп ойлойм. Анан азыр биздин бизнести көрүп атасыздар, бул кыргыздын каада салт, үрп адатына баягы негизделген, адамда өзүбүздүн баягы саясаттан, экономикабыздан зависеткен ушундай бир ограниченный деп айтып койсом болот, сезонность деп айтып келатабыз. Андан тышкары азыр интернет магазиндер менен кызыгып атабыз. Дагы айтып кетчү нерсе, баягы
агро секторга мен өзүм ошол элет жергесинде төрөлүп, элет жергесинде чоңойгом. Мал чарбачылык менен дагы иликтенип турабыз. Андан тышкары азыр биздин убагында айылыбызда 170 гектар чоң алмалар бар болгон. Ошонун баары тең азыр убакыт сааты келип, четинен жоголуп уже калбай калды. Азыр ошол саттарды жаңыртып атабыз. Азыр бир 5 гектардын тегерегинде алма айдап койгонбуз. Буюрса ошол именно органический продукты деп, таза деп туруп, ошо баягы мал чарбачылык жагы, анан ошол жемиш, мөмө жемиш жагындагы астык ажалдарсакпы деген жакшы проекттер бар. Андан тышкары өзүм ветеран спорта, самбо федерациясынын чүйдүн президенти болом. Айтып кетчү нерсе, жакында азыр балдарыбыз кетип баратат. Чүйдөн 13 бала жолдомо алган. 3-нөн 6-сына чейин Ташкентте Азия чемпионаты болот. Ошол жакка дагы балдарыбызга жардам берип, болгон аракетибизди кылып келатабыз. Анан бизнесле деп бир тараптуу өнүгө берген дагы болбойт. Ден соолук деген бар, спорт бар, тууган урук бар, достор бар. Ошон үчүн мен ойлойм, мамлекетибиз бар, ар тараптуу жүргөн бул туура болот. Чоң рахмат. Анда ыраазычылык билдиребиз сизге. Анан кыскача балким эркин микрофон берсек дагы болот, сизге кааласаңыз. Эркин микрофон эми азыр мамлекетибизде чындыгында эле оор акыбал болуп турат, революциялар болуп атат, пандемия болуп атат. Айтайын деген нерсем ушул биздин кыргыз эли өтө айкөл, эч качан жеңилбеген, баягы чөкпөгөн, Баткендеги событияларыбыз канча болду. Ошон үчүн ушундай бир элдер деп ойлойм. Ошон үчүн элиме каалап кетерим, алдыбызда жалаң жакшылыктар болсун, жалаң ийгиликтер болсун. Иши кылып мамлекетибиздин өнүгүшүнө өзүбүздүн салымдарды мен эле эмес, сиз эле эмес, ар бир кыргыз жаранын өзүнүн милдети деп ойлойм. Ошон үчүн алдыга умтулсак, баардыгы жакшы болот. Чоң рахмат. Бүгүн биз бизнес кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деген темада маегибизди улантуудабыз. Ал эми бизде мейманда той сервис жоопкерчилиги чектелген коомдун мүдүрү, Кыргыз Республикасынын банкет жана ивент ассоциациясынын президенти жана ошондой эле Чүй облусунун самбо федерациясынын президенти Муратбек Арыстанбеков мырза болду. Азыр болсо кыскача ошол Илон Масктан мотивация тууралуу сюжеттин тартуулайбыз. Андан кийин бүгүнкү темадагы маегибиз уланат. Менин оюмча, бул SpaceX үчүн жана NASA үчүн чоң жетишкендик. Эгерде катышкан жана бул миссияны аткарган адамдардын жалпы саны жана ийгилиги жөнүндө ойлонсок, анда 100 000 адам болушу мүмкүн. Ошондуктан мен дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, ушул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырган бардык салым кошуучуларга куттуктоолорду айткым келет. Вау, бул оор процесс. Менин оюмча, учурда ар кандай сезимдерге туш болуп жатам. Кандайдыр бир маанидеги ыраттуу сүйлөмдөрдү ойлоп табууга аракет кылып жатам. Бул кыйын. Бирок бул Марста цивилизацияга бара жаткан алгачкы кадам деп үмүттөнөм. Жашоо 4,5 миллиард жылдык дүйнө тарыхында биринчи жолу көп планеталуу болуп баратат. Жашоо 4,5 миллиард жылдык дүйнө тарыхында биринчи жолу көп планеталуу болуп баратат. Бул сапардын алгачкы кадамы деп үмүттөнөм. Орбитада жана андан тышкары жерлерде ачылыштарды жасоо эбегейсиз көп инновацияларды жана технологиялык өнүгүүнү талап кылат. Миңдеген жана миллиондогон адамдар башка планеталарга саякаттай ала тургандыгы ушуга байланыштуу. Чындыгында биз буга убакыттын өтүшү менен жетишибиз керек. Бул чындыгында абдан татаал максат.
Бирок бүгүнкү болуп өткөн окуялар менен барган сайын реалдуу сезиле турган нерсе. Эгер биз инновациянын ылдамдыгын жогорулата алсак, анда жашоо көп планеталуу болуп калышы мүмкүн. Биз ушул максатка умтулушубуз керек. Менимче, бул идея адамдарды чындыгында эле өзүнө тартып, кызыктуу болуп, издөө духуна ар бир адамдын жүрөгүнө сиңиш керек. Ал эми Америка Кошмо Штаттары бул адамдын чалгындоо рухунун маңызы. Менимче, бул АКШда өзгөчө маанилүү нерсе. Бирок бул дүйнө жүзү боюнча чалгындоо духуна болгон бардык адамдарга жагат. Бүгүн чындап эле ар кандай эмоциялар менен толуп турам. Чынын айтсам, мен үчүн сүйлөө кыйын болуп жатат. Мен бул максат үстүндө 18 жылдан бери иштеп келе жатам. Андыктан алдыда дагы көп иштер бар. Бирок бул жөн гана укмуш. Бул адамдар үчүн адамдар жараткан технология. Менин оюмча, адамзат ушул күнү болуп жаткан окуяларга сүйүнүп, сыймыктанышы керек. Дагы рет саламатсыздарбы, дагы рет бардык кыздарга эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүнкү темабыз бизнес кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деп аталат. Ошондуктан бизде бүгүн мейманда Джия бизнес ассоциациясынын төрагасы Жоодар Омошов мырза келип отурат. Кош келипсиз. Кош болдук. Абдан кубанычтабыз. Мына быйылкы жыл мына инвестициялардын Кыргызстандан чыгып кетүүсүнүн мындай рекорд боло турган жыл болуп атат. Анан эң башкысы экономиканын түшкөнү боюнча дагы тилекке каршы ал жагы. Кыскасы бардык анти рейтингтердин баарын биз башыбыздан өткөрүп атабыз. Бул учурда тилекке каршы кантип бул нерсени ооздуктап калууга болот? Бул кымбатчылык, бул кризис, бул мындай оор акыбалдан чыгуу жолдорун биринчи алгач себептерин сүйлөшөлү. Анан кийин албетте себептерин жойсо, анан канткенде бул кризисти мындай оңой жеңип кетсе болот деген темада бир аз экинчи бөлүктө сүйлөшөт окшойбуз. Макул. Эми негизинен экономиканы эки периодко бөлсөк болот. Бул пандемияга чейинки период, анан пандемиядан кийинки период деп. Себеби биздин пандемияга чейинки период жаңы өнүп келе жаткан өлкөлөрдүн статистикасына караганда мындай ортодо бир жерде жүргөн болчубуз да. Бул эмнени көрсөтөт? Инвестиция болсун, акча болсун, бул ар дайым туруктуулукту, саясий туруктуулукту, экономикалык турукту талап кылган нерсе, инвестиция деген нерсе. Бул саясий жана экономикалык бизнеске жагымдуу шарттардын болбогон жерде инвестиция эч качан болбойт. Эми пандемиядан улам, пандемия учурун алалы, пандемиянын учурунда деги эле бизде баягы жакшы саясий экономикалык туруктуулук болгон бир жакта турсун, пандемия мындай жаткан экинчи сокку болуп келди бизге. Пандемия учурунда дагы валютанын, евронун, доллардын дагы кескин кымбаттап кетиши да бул үчүнчү сокку болду десек болот биздин экономикага. Ошондон улам импорт, экспорттун ортосунда баланс болсун, жана ошондой эле импортко байланган биздин мамлекеттин дагы ичинде экономикалык абал болсун, бул барган сайын оорлошуп кетти. Эми пандемия бүтөөрүн билбейбиз, качан бүтөөрү, азыр үчүнчү толкуну болуп аткан кези. Биз эмнени үйрөндүк? Пандемияда ошо вирус менен ошого окшогон ар кандай нерселер менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Бул жашаганды үйрөнүшүбүз керек деген биз алдын ала чараларды көрүп, жана ошондой эле пандемиялык болбош үчүн өзүбүздү сактанышыбыз керек экен. Ушул ыкмаларды, ушул шарттарды биз карманып, жеке жашообузга киргизип, принцип катары киргизип, жашоонун бир күнүмдүк бир шарт экенин түшүндүрүп, жумушубузду, жашообузду мындан ары улантышыбыз керек. Эми өзүңүздөр билгендей былтыркы октябрь саясий окуялары, андан улам азыркы өлкөбүздө парламенттик шайлоолор болот, жайындасы. Ушулардын бардыгы экономикага түздөн-түз таасирин берген факторлор.
көп айтып атышты эле президенттин шайлоосун күтөлү, андан кийин кандайдыр бир алдыбызда жол картасы көрүнөбү деп. Бирок президенттин шайлангандан кийин көрүштү бизде парламент шайлоо бар экенин дагычы. Бул ички инвесторлор болсун же сырткы инвесторлор болсун айырмасы жок. Бардыгы эле саясий туруктуулукту күтүп жатышат десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан биринчи биз саясий туруктуулукту камсыздашыбыз керек өлкөдө, андан кийин гана экономикадан кеп кылсак болот десем жаңылышпайм. Тышкы инвесторлорго түшүнүктүү. Бирок ички инвесторлор ошол эле мисалы үчүн Казакстандагы чет элдик инвесторлордун сап башында кыргызстандык инвесторлор турат экен. Анан азыр экономикасы дүркүрөбөсү өнүгүп аткан Өзбекстанга дагы азыр биздин ишкерлер аябай мындай дыкат көңүл буруп иштешкенге аракет кылып атышат. Себеп дегенде ал эмес жанагы Nike, анан дагы чоң дүйнөлүк бренддер Өзбекстанда өзүнүн офистерин ачууда. Саясий туруктуулук, эгер саясий туруктуулук боло турган болсо, эң оолу мындай приоритет катары кайсы тармактарга басым жасасак болот? Эми мындай да артыкчылыктуу биздин көзөрлөрүбүз эмнелер? Эми саясий туруктуулук болушу эле жетиштүү эмес. Инвестициянын келишин же ички инвестицияны кармап калуу бул саясий туруктуулуктун гана камсыздоо менен бүтпөйт. Саясий туруктуулуктан башка экономикалык бир туруктуулук керек да. Бул эмне деген? Бизде деген ички жана сырткы инвесторлор жана ошондой эле өлкөбүздө жайгашкан ишкерлер үчүн мамлекет кээ бир шарттарды түзүп бериш керек. Өзүңүз билгендей, экономиканын 3 тереги бар. Мындайча айтканда, 3 нерсеге могу журналист столикте эле 3 бутка тереп анан экономика жүрөт. Биринчиси бул мамлекет регулятор катары. Мамлекет ушул моундай журналист столик окшогон аянтчаны түзүп бериш керек, шарттарын коюп бериш керек. Ошол аянтчада жумуш берүүчүлөр менен жумушчулар өздөрүнүн арасында мыйзам чегинде келишип алып, экономикага салымын кошо беришет. Түшүндүңүз да, мамлекет ушул туруктуулукту түзүп берип атканда саясий туруктуулуктан сырткары ошо инвесторлорду кармап калчу кээ бир экономикалык жагымдуу жакшы мындайча айтканда шарттарга дагы барыш керек. Бул биринчиден адилеттүүлүү болуш керек. Мисалы, соттордун адилетсиз болушу, соттордогу кээ бир проблемалар бул түздөн түз бизнеске да таасир берет. Мисалы, кээ бир мамлекеттин ортосундагы мамлекеттик органдар менен бизнестин ортосунда болуп жаткан маселелердин улам чыккан, сотко ашып кеткен маселелерде көбүнчө мамлекеттин эле кызыкчылыгын чечип коюшат. Түшүнүп атасыз, бул акчалай акыйкатсыз болот. Андай жерде тилекке каршы бизнес турбайт эч качан. Бизнес бирөө менен кандайдыр бир чарбалык маселеси болуп атса, муну адилеттүү чечилишин каалайт. Эми ошол мамилелерде албетте орусча айтмакчы третийский суд деп коюшат, арбитражный суд деген ар кандай ыкмалар менен ошо сотко жеткизбей туруп бизнес менен мамлекеттин ортосунда же бизнес менен бизнестин ортосунда болуп аткан чарбалык маселелерди чечкенге аракеттениш керек. Ошол институттар Кыргызстанга кириш керек, анан жакшы иштей башташ керек. Бул адилетсиздик болгон жерде эч качан бизнес дагы болбойт. Андан сырткары бизнестин же болбосо сырткы же ички инвестордун Кыргызстандан калышы үчүн мен ойлойм, аларга жагымдуу кээ бир мындайча айтканда сунуштарды бериш керек. Мисалы, сырттан же ички инвестор кээ бир жерге, кээ бир регионго жакшы бир инвестиция кылам десе, ошол жерден, мисалы, мен сизге катар айтып атам, бул жерден мисалы 5 жылга чейин салык алынбайт. Сыяктуу. Ошол жерде иштеп атсаңыздар, өзгөчө бир аймак болсо, колуңузда иштеп аткан кишилердин социалдык төлөмдөрү жагынан кээ бир жеңилдиктер болуш керек. Жана ошондой эле сатуудан түшкөн же болбосо НДС деп атабыз, ошого окшогон салыктардын түрлөрүнөн жеңилдиктерге сөзсүз барыш керек. Булар болбосо мен ойлойм бизнес турбайт. Бизнес бул акча, бизнестин ичинде айланган акча бул суудай. Кайсы жердин өзүнө ыңгайлуу шарттар жакшынакай жол таап кете берсе, ошол жака агып кете берет.
азыр мына сиз айтып атпайсыз баягы кээ бир Кыргызстанда ишкерлер Өзбекстанга барып мисалы инвестиция кылганга аракеттенип жатышат деп. Албетте Өзбекстанга барсаңыз сиздин документацияңыз жагынан болсун, салык кызматтары жагынан болсун, сиздерге бизнести өндүрүштү баштаганга жагымдуу инфраструктуралык кээ бир жеңилдиктер берип атса, акча агып кете берет. Ошол жакта барып жумушун уланта берет. Ошон үчүн бизнесте эч кандай бир чек ара деген маселе жок. Бизнес деген башка өлкөлөрдөн башка өлкөлөргө агып жүрө берет. Биз үчүн эң эле жакшысы бул мүмкүн болушунча саясий туруктуулукту камсыздап, шайлоолорду өткөздүрүп, адилеттүү сотторду камсыздап койсо эле мен ойлойм бизге ички инвестор деле калат, сырттан деле инвестор келет деген ишеничтемин. Эми албетте бул ишкерлердин чоң мындай ишкерлер ички дүң продукциянын 90%га чейин түзөт турбайбы Кыргызстанда? Эгер жаңылышпасам. Демек, биздин бакубат жашообуз албетте ишкерлердин иш аракетине абдан чоң көз каранды болуп атат да. Бирок азыркы учурда ишкерлердин абалы кандай болуп атат? Ички дүң продукция бул бир кишиге бөлүнгөндөн кийинки өлчөм менен белгиленет. Мисалы Кыргызстанда ички дүң продукциянын бир кишиге болгон өлчөмү, мен жаңылбасам, орусча ВВП на душу населения деп коет. Мунун Кыргызстанда 1200-1300 доллар тегерегинде болот. Бул аябай эле төмөн. Бул Казакстанда эле алсаңыз, Казакстан азыр 9000 доллардан жогору болуп атат. Өзбекстандыкын так биле албайт экен, бирок бул мындайча айтканда эң жакыр өлкөлөрдө кездешкен сумма да. Европада бул өзүңүздөр билгендей 15000 доллардан 15000 евродан жогору болот. Бул баягы Кыргызстандын ичинде болгон акча көлөмдөрү, активдердин деле Кыргызстандын жашаган калктын санына эле бөлүнгөндөн чыккан статистика да, бул жөнөкөй тил менен айткандачы. Эми бул көлөм аябай эле төмөн. Муну көтөрүш керек да. Муну көтөрүш үчүн мен биринчи орунда мен айтам, бул көмүскө экономика жатат. Себеби көмүскө экономикадан так бир маалымат болбогондуктан улам дагы ошол ички дүң сооданын көлөмү ошолунда болуп атат. Мен ойлойм, эгер биз ошо саясий туруктуулукту камсыздап, ишкерлер жагымдуу шарттарды аягына чейин чыгара билсек, жана ошондой эле көмүскө экономиканы же бейформал экономика дейли, ошо бейформал экономиканы качан биз легалдаштырып, мамлекеттин казынасына түшпөй аткан акчаларды агым буруп мамлекеттин бюджетине түшө турган болгондо гана ушул ички дүң сооданын көлөмү көбөйөт дагы, анан расмий статистикада өзүнү көрсөтө баштайт. Муну ушу кыскача ушинтип айтсак болот ички дүң соода боюнча. Көмүскө экономика деп калып атасызбы? Мисалы үчүн ишкерлер эгерде бардыгын туура, так, мыйзам ченеминде жүргүзгөнгө караганда, көмүскө экономикага кээде мамлекет өзү түрткөн учурлар дагы болот да турабы? Ооба. Мамлекет эмне үчүн мындай нерсеге кызыктар? Мен сизге мындай айтайын, кадр маселеси өтө маанилүү. Бизнестин мамлекеттик органдар менен иштеп жатканда, социалдык партнер катары иштеп жатканда, себеби экөө бири-бири менен кызматташып, ушул жерден экономика жаралат, экономикадан салык жаралат, салыктан дагы биздин Кыргызстандын жалпы бюджети жаралат да. Садыр Жапаров президентибиздин жарлыктарына карай турган болсок, жаңылбасам, экинчи жарлыгында кадр саясатына тиешелүү маселе көтөрүлгөн. Булар деген ушу тандоо механизмин ортого киргизип, жакшы сапаттуу, компетенциясы жогору болгон кадрларды алып келүү максаты болгон. Бул аябай жакшы бирдемелге. Эгер ушуну аягына чейин чыгара турган болсо, ошол жерде мындайча айтканда жеке кызыкчылыгын көздөбөгөн, профессионал, компетенттүү, бизнести түшүнгөн орган, бизнестин жагдайын жакшы түшүнгөн мамлекеттик органдарга кызматкерлер келсе, мен ойлойм, биздин жумушубуз бир топ эле жеңилдейт. Себеби алар бизнестин талап кылган сураган нерсесине замат жооп бере алганга,
компетенттүү болгонго, кээ бир мыйзамдарда инициатор болгонго бизнести күтпөй эле инициатор болуп чыгылып, бизнеске жагымдуу болгон баардык иш аракеттерди аткарганга компетенти жете турган кызматкерлер талап болот да. Алар болбосо тилекке каршы булана берет бул маселе. Себеби мамлекет менен бизнестин ортосунда диалог аябай маанилүү. Бул диалог акыркы 7-8 жылдан бери уланып келе жатат. Диалог жаман дегенде мен алысмын, себеби мамлекеттик органдар менен, министрликтер менен, агенттиктер менен, мэриялар менен болсун, биздин диалогубуз уланып жатат. Кээ бир сунуштарыбызды алар жакшы жагынан карашып, ошого деген биз сураган нерселерди берип деле жатышат. Бирок бул керикчелер болуп, керикчелерди болбой калып атат. Бул стабилдүү түрдө эмес, бул мындай бираз точечный деп коебуз, ошондой эле болуп атат. Ушуну деген бардык тармакка бирдей калыпта болсо, бизнестин алды ачылат. Кадр маселеси маанилүү Кыргызстанда, ошон үчүн биз да колдон келген жардамды берип атабыз. Ошол убакта президентибиздин жаңылбасам 74-же же 6-же жарлыгы болуш керек. Ошол жерде бизнести өнүктүрүү, бизнеске көмөк көрсөтүү деген жарлыктар бар. Эми биздин деле президентибиз болсун, азыр мына министрлер кабинетинин башына турган Улукбек Марифов болсун, алар деле жакшы түшүнүп атат деп ойлоп атам. Себеби бюджеттин 85%-на жакынын бул бизнестен келет. Бизнестен түшкөн салыктар менен толукталат. Калганы баягы грант түрүндө же кредит түрүндө же болбосо мамлекеттин кээ бир ишканаларда болгон акциясынан түшкөн акчалар менен толукталат да. Ошон үчүн 85% бул бюджет деген аябай чоң сан. Ошо 85% бюджеттин акчасынын келип аткан булагына мамилеси өтө жакшы болуш керек мамлекеттин. Анан эми көмүскө экономика деп атпайлы, көмүскө экономика бул аябай мындай рак оорусундай. Бул бизге окшогон жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде экономиканын 50-60%-на чейинки болгон жери көмүскө экономикада болот. Эми көмүскө экономика такыр жок дей албайбыз. Бул деле ошо өнүккөн өлкөлөрдө деле болсо 10%-га чейин болот экен. Өздөрүнүн статистикасына караганда. Бирок мындайча айтканда 50% кайда, 10% кайда да. Муну такыр эле жок кыла албасаңыз да, эч болбосо баягы ошонун деңгээлин түшүрүш керек да. Ошо көмүскө экономикада иш кылып жаткан ишкерлерибизди мамлекет бир тараптан бизге окшогон ассоциациялар кол кабыш кылып, ошолорду үндөш керек. Көмүскө экономикадан чыгып, расмий түрдө салыктарын төлөп, расмий түрдө жумуш акыларын берип, расмий түрдө жумушчулар менен эмгек келишимдерин түзүп, ошондон улам чыккан бардык иш аракеттерди эч болбосо жарым жартылай болуп, эми канчалык көрсөтө алса көрсөтсүн, чыгылып расмийлешкенде гана экономикага, биздин бюджетке аябай көп акча түшөт. Макул, анда маегибизди кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин уланталы. Биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз бизнес, кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр. Ошондуктан бүгүн бизде мейманда Джия бизнес ассоциациясынын төрагасы Жодар Умошев мырза келип отурат. Дагы болсо мына жогоруда абдан мазмундуу маекти баштадыңыз. Биз суроолорубузду уланта берели. Агаркы учурда ошол ассоциация ошо бизнес менен мамлекет ортосунда көпүрөөк болуп, бири-биринин арызмыгын бири-бирине туура жеткирүү ишин алып келесиздер. Ошол кандай жыйынтыктарды, кандай жемиштүү бир демилгелерге жетип атасыздар? Алар ишке ашып атабы, бирок ишке ашышы жанагындай эле маселелер менен ооруп болоттур. Себеби туруктуулук жок, улам-улам алмашып турушат, кадр саясаты, дагы көптөгөн маселелер бар. Бирок ошентсе дагы мындай туруктуу бир демилгеге айланган эмнелер бар, кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайда кыла алдыңыздар? Эми сиз ассоциациялар деги эле Кыргызстанда экономикадагы ордун сурап жатасыз. Мен аны ушундай түшүндүм десем жаңылышпайм. Кыргызстанда өзүңүздөр билгендей көз карандысыз уюмдардын орду аябай чоң.
Биз ошол көз карандысыз уюмдардын жөнүндө мыйзам менен иш алып барабыз. Көз карандысыз бизнес ассоциация дей алабыз биздикине ЖИАнын. ЖИА деген эме биз азыр муну жакшылыктын, ийгиликтин ачкычы деп чечмелеп атабыз. ЖИАнын курулганына 16 жыл болуп калды. 16 жылда биз башыбыздан аябай эле чоң окуяларды өткөздүк. Убагында биз бизнесмендердин, ишкерлердин аркасына чуркайт элек бизге мүчө болуңуз деп, бирок биз азыр өзүбүздүн туруктуулугубузду, өзүбүздүн аябай иштер ман экенибизди, бизнестин көйгөйүн түшүнө алган, мамлекет менен кээ бир мындайча айтканда консенсуска бара ала турган бир жакшы позицияларыбызды көргөн үчүн азыр аябай көп ишкер биздин мүчөлүккө мүчө бололу деп чурканып жүргөн кези. Эми Кыргызстанда эң алдыңкы ассоциациялардын бирөөсү десек болот, бизнес ассоциация ЖИАны. Жана ошондой эле азыр Кыргызстанда иштеп жаткан жалгыз ассоциациялардын бирөөсү, мисалы регион менен иштегенде биздин бизнес ассоциациянын баардык региондордо өзүнүн өкүлчүлүгү бар. Ошол жерде өзүнүн иштеп аткан жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Максат ошол жердеги региондогу ишкерлерге бир багыт көрсөтө билүү, ошолорго бизнеске тиешелүү консультация бере билүү, ошолордун маселелери болсо, салыкка тиешелүү болсун, бизнести өнүктүрүүсү болсун, масштаб түрдүү кандай иш алып барыш керек, кандай партнер табыш керек, акча булактарын кантип табыш керек деген толтура темада биз өзүбүздүн колубуздан келген жардамды ошо региондордо ишкерлерге берип жатабыз. Эми биз жалгыз өзүбүздүн гана күчүбүз менен дегенден алыспын. Албетте биз региондордо азыр мамлекеттин региондордогу өкүлчүлүктөрү менен да тыгыз мамиледебиз. Бул айыл өкмөттөрү болобу, же болбосо ошол акимияттар болобу, мэриялар болсун, ошолор менен дагы иш алып барганга аракет кылып атабыз. Кээ бир жерлерде аябай жакшы мамиледебиз мамлекеттик органдар менен, себеби алар бизге кээ бир базаны көрсөтүп атышат. Биз ошо ишкерлерди ошолордун базасында жолугуп, аларга консультация беренге аракет кылып атабыз. Кайсы мекемелер? Көбүнчө мэриялар, мэриянын ичинде дагы бизнес менен алек болгон бизнеске деген көмөк көрсөтүү деген кээ бир бөлүмдөрү бар. Эми алардын кээ бир жерлерде тилекке каршы компетенциясы жетпейт, аларда тажрыйба жок, опыт жок, бирок ошол жерде биз сахнага чыгып, биз өзүбүздүн болгон тажрыйбабызды жергиликтүү ишкерлер менен бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз. Андан сырткары ассоциациялар көпчүлүгү эми чоң шаарларда жайгашып калган, Бишкек жана Ош. Бирок булар дагы кээ бир каражаттан улам, же болбосо өзүнүн койгон максатына фокус болуудан алыс болгондон уламбы, кээ бир себептерден улам тилекке каршы жакшы иш алып баргандан алыс. Бирок мен ойлойм, ошолордун да жолу ачылып, алар дагы ошо биздин ассоциацияга ошо тезден өнүгүп, чоңоюп, мүмкүн болушунча көп ишкерлердин катмарын камтыганга жетет деген үмүттөмүн. Себеби канчалык көп Кыргызстанда ассоциациялар, бизнес уюмдары көп болсо, мен ойлойм, ошо ишкерлердин, бизнесмендердин ою ошончолук жогору деңгээлде болот. Биздин социалдык партнерлорубуз ушул биздин оюбузду, пикирибизди ошончолук жогору деңгээлде, жакшы сапатта уга алат деген үмүттөбүз. Себеби өзүңүздөр билгендей, эл аралык уюмдардын, өзгөчө Бириккен Улуттар уюмундагы ошого тиешелүү бир топ уюмдар бар, ошолордун да талабы ушундай. Үч тараптуу диалог болгон учурда гана экономика өнүгөт дейт. Бул үч тараптуу деген бул бирөөсү ишкерлер, анан кийин жумушчу тобу дейбиз, профсоюздар дейбиз буга, жана ошондой эле өкмөт. Ушу үчөөнүн диалогу аябай жакшы, сапаттуу болсо, экономикага салымы өтө чоң болот. Чыгып аткан маселелер бат чечилет. Булардын аркасынан баягында митингге айланып кетүү, же болбосо забастовкаларга айланып кетүү деген нерселер аз болот. Жумушка тиешелүү, айлык акысына тиешелүү, жумушчу тобунун, жумушчулардын иштөө шарттарына тиешелүү бардык маселелерди негизи жумуш берүүчү менен жумушчулар эле бет маңдай отуруп алып чечип алганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Бизде ушул азыр институт тилекке каршы анча иштей элек, себеби эмгек акысы жана эмгек келишимдери бизде
ачык түрдө жакшы бардык жерде иштей бербейт. Өзгөчө орто жана чакан бизнестин ичинде эч качан мындай бир документтерге кол коюшулбайт, айлык маяналар, шарттар так сүйлөшүлбөйт. Ошо сүйлөшүлбөгөндөн улам көп проблема чыгат, жумуштан оңой эле чыгарып коюшу мүмкүн, иштеп аткан кишини, же болбосо иштеп аткан киши деле болбогон нерседен улам барып туруп арыз жазып коюшу мүмкүн, иштеп аткан мекемесине жок жерде мындай субъективдүү бир нерселер жазып коюшу мүмкүн, ошол нерселер болуп атат. Эми ушундай жумуш берүүчү менен жумуштун ортосунда чыгып аткан бардык маселелер тилекке каршы алдын ала сүйлөшүлбөгөн, алдын ала так коюлбаган, контракттар болбогондон улам чыгып атат да ушулардын бардыгычы. Эгер мен ойлойм ушуларды биз жазуу түрүндө контрактка төгүп, келишимге төгүп, жакшынакай ар бир пунктту деталдуу түрдө жазып, сен могу жумушту кылсаң айлыгың монча болот, же болбосо могуну кылбашың керек бул деген корпоративдик этикага сыйбайт, моундай кылсаң туура эмес болуп калат деген нерсени эки тараптуу отуруп алып сүйлөшүп алган жумуштун башында эң жакшы болгон нерсе да. Эми ушуга окшош маселелерден улам дагы мамлекетте өзүнүн ордун аябай жакшы бекем кармап туруп, эки тараптын ортосунда арбитр катары чыкса болот. Маселелерди чоңойтпой, мындайча айтканда, булагында чечкенде аракеттениш керек. Ошого окшош институттар жакшы өнүккөн мамлекеттерде аябай жакшы иштейт. Ошон үчүн аларда деген көп маселелер баягындай көтөрүлбөй туруп эле, чоңойбой туруп эле чечилет. Эгер биз ушул институттарды жакшы өздөштүрүп алсак, ушу үч тараптуу жумуш алып баруу, үч тараптуу диалог дегенди жакшы өздөштүрүп алсак, биз деле мисалы мындай чарбалык проблемалар көтөрүлбөйт деген ишеничтемин. Эмгек келишимдери тууралуу дагы айтып калабызбы? Көбүн эсе ачык айкын жүрүшү, чындап келгенде кандай десем, өтө деле чөнтөккө оор келип калып атпайбы көбүн эсе? Себеп дегенде жанагы эле соцфонд төлөш керек, айлыкты адамга 20 000 сом айлыкты төлөп бериш үчүн да көбүрөөк акча курат да ишкер. И кантип адам ошол кайрылы жана антип кайрылы көмүскө экономикага өтүп кетет да. Эч кандай мотивациясы жок да ишкердин. Туура так көмүскө экономикасыз иштегенге. Ал мотивация пайдаланыш керек да. Бул жерде мындай нерсе бар. Бул мамлекетке тиешелүү маселелер бар. Көмүскө экономикага тиешелүү. Жумуш берүүчү тарабынан жумушчулардын позициясынан, призмасынан караш керек бул темагачы негизи элечи. Эми мамлекет эмнеге кызыктар? Азыркы учурда мамлекет мүмкүн болушунча көп салык алганга кызыктар. Мамлекет эмнеге кызыктар болуш керек? Ушул эки тарапка жакшы шарт түзүп берүүгө кызыктар болуш керек. Себеби ушул эки тарапка жакшы шарт түзүп берсеңиз, булар ачык айкын иш алып барбайбы? Ачык айкын иш алып барганда булар көп акча салык катары төлөй баштайт. Мисалы, жумуш берүүчүлөрдүн бир жумушчунун айлыгынын үстүнөн төлөгөн 17-25 деген пайыз бар, 17,25% дейбиз. Эми сиз ойлоңуз, эми 20 000 ала турган жерден бул канча болуп кетет? Бул 4 000ге жакын чукулдап калган акча да, түшүнүп атасыз да. То есть сиз 20 000 айлык алып атсаңыз, ошонун ошол 3,5-4 000ге жакын айлыгын жумуш берүүчү сиздин атыңыздан социалдык төлөмүн төлөш керек. Бир. Андан сырткары жумушчу дагы ошол алган 20 000 сомдук айлыгын ичинен 10%-ны киреше салыгы катары төлөш керек. Алда 2 000 сомго чукулду. Андан сырткары жумушчу да өзүнүн социалдык төлөм болгон төлөмүн төлөш керек 10%га жакын. Мындай топтоп көрсөңүз, бир жумушчунун айлыгынын үстүнөн эле где-то бир 7 000ге жакын салык алынып кетип атат. Түшүнүп атасызбы? Муну деген жумушчу өзү төлөгүсү дагы келбейт. Себеби эмне? Эми 20 000ге айлык алып атса, ошонун ичинен деген 4 000, 5 000 эле салык болуп кетип атса, азыркы учурда менен пенсияга жетем, жетпеймби деген тооба кылдым, жаман ойлор болушу мүмкүн. Ушул акчаны мен өзүм чөлтөгүм азыр алып калганга
азыр алып калсам жакшы деп ойлойм, кызыктар да. Себеби аябай көп акча. Анан жумуш берүүчү деле ошондой ойлойт, ошого жакын ойлойт. Түшүнүп атасызбы? 1-20 миң сомдун үстүнө эле 4 миң сомдун жөнүндө социалдык төлөмдөр катары төлөп койгондагы жумуш берүүчүнүн чөлтөгүнө катуу таасир берет. Себеби ошол эле жумушту бирок көмүскө экономикада кылып аткан ишкер эчтемке төлөбөйт. Ушул жерде эле бир кишинин үстүнө 4 миң сомдон 6 миң сомго чейин айырма болуп калып атпайбы? Болгондо дагы эгер биз жөн эле 20 миң дей турган болсок, эгерде 50 миң болсо айлыгы, андан да көбүрөөк деген сөз да. Эми биз айтып жатабыз азыр социалдык партнерлорубузга, өкмөткө айтып атабыз, жана ошондо профсоюздар менен сүйлөшүп аткан сүйлөшүүлөрдө айтып атабыз. Урматтуу партнерлор, ушу эмгек келишимин расмий түрдө жашнакы алып түзөлү, макул. Андан сырткары төлөмдөрүбүздү жумуш берүүчүнүн жана жумушчунун дагы төлөп аткан төлөмдөрүн түшүрүп бергиле. Мейли, киреше салыгы катары 10% каларсың, бирок жумуш берүүчүнүн төлөп аткан төлөмдөрүн түшүрүш керек, себеби аябай чоң көлөм. Ушуну дейин эч болбосо 7%га чейин, 8%га чейин түшүрүп бере турган болсо, мен колумда иштеп аткан бардык жумушчуларды ачыкка чыгаранга шарт болот. Түшүнүп атасызбы? Мисалы, бир ишканада 50 киши иштеп атса, азыр эмне кылат? Ошону 10го жакын эле жумушчу расмий түрдө көрсөтүлөт, калган бардыгы көмүскөдө калып кетип атат. Түшүнүп атасызбы? Алардын ошол убакта эч кандай келишимдик эмгек келишимдери болбойт, алардын социалдык төлөмдөрү болбойт, аларга эч кандай кошумча социалдык пакеттер берилбейт. Түшүнүп атасызбы? Эми ушулардын бардыгын деген расмий түрдө көрсөтүш үчүн жумуш берүүчүнүн төлөп аткан салыгы, социалдык төлөмү төмөндөтүлгөн учурда гана мен бардыгын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Эгер 10 кишинин эле төлөп атсам, меникин социалдык төлөмдөрүмдү жумуш берүүчү катары сиз 5-6%, 7%га түшүрүп берсеңиз, мен колумда калган 40 баланы да көрсөткөнгө ыраазымын. Себеби ошол эле көлөмдү төлөп калам. Ушундай нерселерге коркпой барыш керек. Бирок тилекке каршы социалдык фонд тарабынан болсо, же болбосо финансы министрлиги тарабынан болсун, бул аябай эле мындайча айтканда катуу карашат бул темага. Себеби эмне? Бюджетке акча түшпөй калат, бизнес бизди алдап коет депчи. Биз муну мурда кылып көргөнбүз. Эми мурда кылып көрсөң, ал убакта шарттар башка болчу. Ал 20 жыл мурун болчу. Ал убакта дем бизнесмендердин да балким бардыгынын ою башкача болчу. Эми биз көрдүк, мына 30 жыл болуп атат биз базар экономикасын өткөнүбүзгө. Эми ушул бойдон кете берели анда. Эгер биз ушул бойдон кете бере турган болсок, азыр расмий түрдө жумуш алып барып жаткан башка ишкерлер деле эртең көмүскө экономикага кирип кетиши мүмкүн. Ошол мен айткан салыктарды 6 миң 7 миң сомго чейин салык төлөгөндөн көрө коррупциялык жолдор менен 1000 сомго 2 миң сомго колго берип койгон оң деп ойлошу мүмкүн. Себеби расмий иштеп жаткан же болбосо эч болбосо расмий болгонго аракеттенип, мисалы 50%, 60% мынча жашырган кереги жок. 50%, 60% жумушун көрсөтүп жүргөн ишкерлер менен эчтемке төлөбөгөн, эч кандай салык төлөбөгөн, социалдык төлөм төлөбөгөн, көмүскөдө жүргөн ишкерлердин ортосунда бир мындай адилетсиздик болуп калат. Бул деле ошол товар менен окат кылып атат, бул деле ошол товар менен окат кылып атат, бирок бул деген салыгын төлөп атат. Жарым жартылай болсо да салыгын төлөп атат, а бул эчтемке төлөбөй атат, түшүнүп атасызбы? Анда эмне болот? Бул деген экөөнүн ортосунда конкуренция болуп атпайбы? Бул бир товарда расмий иштеген ишкерге караганда арзан берген мүмкүнчүлүгү болуп атат. Алар арзан берет. Контрабанда ошондой, аткезчилик деген темалар ошондой. Эч кандай салык төлөбөгөн үчүн, эч кандай социалдык төлөмдөр төлөбөгөн үчүн, салык төлөбөгөн үчүн алар бардык товарын арзан бергенге белтенет. Маселе ушул, ошон үчүн көмүскө экономиканы тез арада чечкенге аракет кылыш керек. Канчалык тез арада чечсеңиз, ошончолук тез болот. Эми тез арада чечиш керек дегенде, ошо контрабанда менен иштеп аткан же ошо жакын иштеп аткан ишкерлерди баса калып эле, аларды камап эле эмес. Ошолорго шарт түзүп берүү, эскертүү деген принциптер бар. Эскертүү жагынан. Мынакей, сен ушунга чейин ушундай иштеп келдиң көмүскөдө. Эми расмий жакка чыксаң, саңа деген моундай шарттарды түзүп берип атабыз деп иштеш керек да. Мисалы, өзүңүздөр билген былтыр октябрь окуяларынан кийин азыркы президент Садыр Жапаров деле ошол убакта 30 күн мөөнөт бербеди беле. Өзүңөрдүн бардык
акчаларыңарды активтериңерди легалдаштыргыла, силерге Амнистия. ушунчадан болсо эч кандай акча төлөнбөйт, налог алынбайт. Ушунча суммадан көп болсо 1%, 2% жаңылбасам салык алынат деген канча киши чыкты? Эч ким чыккан жок. Аябай аз киши чыкты, мындай балким 5 колдун санын өтпөйт да. То есть өзгөчө орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү мамлекетке ишене албайт бул темада. Түшүнүп атасызбы? Анын деген нормативдик базасы болуш керек, анын инструментариясы болуш керек. Президент айтып койду деп эле алга деген эч кимден болбойт. Себеби анын аркасында алар соттолуп да кетиши мүмкүн, камалып да кетиши мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн. Себеби бул мындай бир иерархиянын ичинде ошол инструкция эң төмөнкү звеного чейин түшүп, ошол сапатта иштеш керек. Анан бизде деген өзүңүздөр билгендей парламентте болсун, өкмөт башында болсун, президенттик аппаратта жакшы нерселер айтылат, жакшы мыйзамдар кээде кабыл алынат, жакшы жарлыктар чыгат, бирок ылый түшкөндө эле, ортоңку звеного келгенде эле бул иштебей калат. Эми муну саботаж дейлиби, билбейм, бирок ылдыкы звено ушуну жакшы мындайча айтканда өзүнө сиңирип, калкка, ишкерлерге жеткизип берген катмарда проблема бар. Ошон үчүн ошо кадрдык саясатына болгон маанилик бериш керек деген жер ушул жерде башталып атат. Себеби бизнесмендер ошо ортоңку катмар менен иштеп атат. Ошолор менен бетме-бет иштешип атат. Ушул жерде да санариптешүү деген багыт ушул жерден жолго чыгып атат. Себеби мүмкүн болушунча ишкер менен мамлекеттик кызматкердин бири-бирин көрбөгөнгө аракеттениш керек да. Мисалы, бүт кагаздарды биз онлайн тапшыра билүү, бизнеске жеке эле жашообузга керектүү баардык документацияны мамлекеттик кызматта иштеп аткан кишини көрбөй туруп эле ала билүү, ошол нерселерди биз канчалык бат ишке ашырсак, ошончолук тез болот. Мына өзүңүз көргөндөй, мына Бишкек шаарында кайгылуу кызматтар иштеп атпайбы? Мурда деген жолдун ортосунда эле бактын арасынан чыга алып эле машинаны токтото калчу эле го. Ушул жок. Кандай сонун болду? Баардык жерге камера коюп коюшту, безопасно көрөт деп. Азыр акылдап деген аябай сонун акчалар агып атат азыр өкмөттүн бюджетине болсун, же мэриянын бюджетине болсун, То есть кылса болот экен го. Болот экен. Буга деген эрктенип, буга жакшы бир чыгынып туруп эле, анан кийин мен айткан баягы ортоңку звенонун үстүнө жакшы тапшырма берсе, буга ошол иштер жүрөт. Импорт, экспортто болуп аткан нерселер деле ошол, Мисалы, чек арада болуп аткан аткезчилик, контрабанда маселелери деле ошол жерде камера коюп, ошол жерге наблюдение коюп, контроль кое турган болсо, бир топ эле акча Кыргызстан бюджетине келет. Ошол жерде аябай көп мындайча айтканда оокаттар айланат да. Бизнес ЖИА бизнес ассоциациясы бул аймактар менен, аймактагы ишкерлер менен абдан активдүү, жигердүү иштешип келесиңер. Ошол эле бизнес каравандарды, же болбосо жана чет өлкөгө бизнес турларды уюштуруп дегендей. Аймактагы бизнесмендин кыйынчылыктары, оорчулуктары көбүрөкпү? Эмне үчүн биз аябай сиздер ЖИА ассоциациясы чоң маани бересиздер? Эми негизи өнүккөн өлкөлөрдө бизнес ассоциацияларынын же ишкерлердин ассоциациялар уюмдарынын белгилүү чектелүү эле функциялары бар. Алар ошолордун кызыкчылыгын, укугун коргогон, лобби кылган эле функциялары бар. Кыргызстанда бул аябай чоңураак бир жумуш функция менен аткарылып атат. Себеби ишкерлерди үйрөтүү, аларга жол көрсөтүү, бизнести кантип алып кетиш керек, кантип өнүктүрүш керек деген маселелер боюнча өзгөчө региондордо мамлекеттин буга күчү жетпей атат. Дараматы да жетпей атат. Кечирип сурайм, кантип алып кетиш керек? Ушул маселени, ушул проблеманы кантип чечиш керек? Себеби өкмөт менен, мамлекет менен ишкерлердин ортосунда аябай бир ажырым болуп атат, дискоммуникация болуп атат, бири-бирин жакшы түшүнбөй атат, көрүп атасыздар да. Себеби мамлекеттик органдар ишкерлерди баягындай салык гана алчу гана ошолорду эптеп сыгып эле акчасын алыш керек деген позицияда болсо, ылдый жакта ошо бизге окшогон ишкерлер мамлекет бизди уш эптеп эле акча сыгып алсак деген үчүн булар душман катары караган, мүмкүн болушунча болгон акчалардын активтерин мамлекеттен бекиткен, алар көрсөтпөгөнгө аракет кылышат. Ошолордун ортосундагы мындайча айтканда
байланган бир звено болот, булар дагы ошогон институттар да, ассоциациялар болот. Кыргызстандагы өзгөчө мына биздин бизнес ассоциация ЖИАнын өзүнүн баягы мен айтып берген кызыкчылык жана укугун коргоо деген темадан сырткары аларга жол көрсөтүү, региондорду ишкерлерге агартуу деген принцип менен аларга мүмкүн болушунча бизнести жакшы түшүндүрүп, кантип алып кетиш керек, кантип партнер табыш керек, кантип экспортко чыгыш керек, кантип бизнесиңди масштабтуу түрдө жогорулатыш керек, чет өлкөлөргө кантип чыкса болот деген темалардын үстүндө иштейбиз. Жана ошондой эле ишкер жакшы демилгеси менен, ниети менен жумушту баштагандан кийин тилекке каршы анын жумуш алып баруунун дагы техникасы бар да, анын да принциптери бар, анын да бизнес процесстери бар. Ошого нерселерди биз үйрөткөнгө аракет кылабыз, ошого нерселерди элге, ошо ишкерлерге жеткизгенге аракет кылабыз. Себеби ал киши деген бизнесмен болуп төрөлбөйт экен, туулбайт экен да. Ал деген ошо белгилүү жашынан келгенде 15-16 жашынан кийин мен бизнесмен болом деп баштаган учурдан баштап аларга жол көрсөтүш керек. Эми бирок азыр информатикалык маалымат проблемасы дагы бар да, ишкерлерде, өзгөчө региондордогу. Алар кайсы жерден жакшы бир булак таап алам, акчаны кантип табышым керек, акча табуу каналдары, банктар менен кантип иштешибиз керек, же болбосо чет өлкөлүк уюмдар менен иштешип гранттарды кантип алсак болот. Эми ал гранттарды жөн берилбейт да, ушул ишкерликти өнүктүрүү максатында берет. Ошолорго деген кантип план, проект жазыш керек деген маселелерди билишпейт. Аны каяктан барып үйрөнөт? Айыл өкмөттөрүнүн андай бир функциясы болгон немелер өтө аз. Жок эсе да. Бирок болсо дагы ал жердеги кишилер компетенттүү эмес да. 10 000 сомго иштеген бир бизнес консультанттан эмне аласыз? Эмне ала аласыз? Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн бизнес ассоциация ЖИАнын бул жерде дагы өзүнө чоң аябай бир ролду алып жатат. Ошол региондордогу ишкерлер менен мүмкүн болушунча коммуникацияны жакшы кармоо, ошолорго багыт берүү, ошолорду бири-бири менен карым-катнашка киргизүү, бизнес карым-катнашына киргизүү, региондор ортосунда экономикалык карым-катнаштарды бекемдөө деген маселелердин үстүндө иштеп атабыз. Биз ошонун алкагында башка эл аралык уюмдар менен иштеп атабыз. Мисалы, эл аралык финансы корпорациясы бар, EFC деп айтабыз. Ага ошондой эле эл аралык эмгек уюму бар, ошондой эле ОБС бар. Ошон уюмдар менен биз бизнесибизди ишкерлерге кандай жеткизишибиз керек, ушу эң айылга чейин түшкөнгө аракет кылып атабыз да. Райондорго чейин, айылдарга чейин түшүп, ошо өзгөчө пандемия учурунда кантип иштеш керек, биз эмне жардам бере алабыз, кайсы жерде бизнести мындайча айтканда таштап башка багытка кириш керек, кайсы бизнестер жакынкы алдыңкы 5-10 жылда токтоп калат, кайсы бизнеске маани бериш керек, кайсы ыкмаларга маани бериш керек. Иши кылып ошол бизнесин алып кеткенге, өстүрүп өркүндөткөнгө керек болгон бардык инструментарияларды, бардык консультацияларды биз ишкерлерге жеткизгенге аракет кылып атабыз. Биздин ассоциациянын эң негизги кылып аткан иш-чаралардан бирөөсү ушул деп айтсак болот. Жыйынтыгында азыркы заманбап ишкер дайым мындай жакшы абалда болуш үчүн, жакшы финансылык абалда болуш үчүн ушул оор шарттарды эске алуу менен кандай касиеттерге жана кандай инструменттерге ээ болушу керек? Мына сиз белгилеп өттүңүз. Сөзсүз түрдө актуалдуу билим. Ийкемдүүлүк, актуалдуу билим, дагы эмнелер? Эми финансылык абалы жакшы болуш керек. Ийгиликтүү ишкер болуш керек. Сөзсүз түрдө эми бул бизнес бул бир океан. Бизнес бир океан. Ошол океандын ичинде сиз өзүңүздүн кемеңизди таап туруп, ошол өзүңүздүн баягы якорь деп коебуз, ошоңузду бекем кармап, анан белгилүү волналар, толкундар болсо, ошо толкундар менен чогуу агымыбызды кармап кирип кете бересиз. Бирок бизнестин деле кээ бир шарттары бар, өзүнүн ичинде ойной турган куралдары бар, жана принциптери болот. Ошо принциптерин үйрөнө билиш керек, маалыматка ар дайым ачык болуш керек,
бизнесте өтө ийкемдүү болуш керек, бизнесте финансы моделин аябай жакшы орнотуш керек, бизнесте өндүрүштө болсун, же соодада болсун, же кызмат тейлөө секторунда болсун, кайсы сектор болбосун, бизнес процесстерин аябай сонун коюш керек, ошонун үстүнө аябай бекем иштеш керек, сабырдуу болуш керек. Ошондо гана бизнес мындайча айтканда оор абалдан бат чыгып кетет, жакшы абалда болуп атса жакшы өнүккөнгө мүмкүнчүлүк берет. Анан сөзсүз түрдө биригиш керек. Өзүңүздүн ар бир ишкер өзүнүн тармагына жараша ассоциацияларга, уюмдарга мүчө болуп, ошол жерден маалымат алганга аракет кылыш керек. Нетворкинг деп атабыз, баарлашып, контакт табуу, идеялаш табуу. Себеби кээ бирки адамдардын жакшы идеялары бирок акчасы жок, кээ биркилердин акчасы бар бирок байланышы жок. Ушундай нерселер көп да, ошон үчүн биз баягы баарлашуу дейбиз, нетворкинг деп атпайлыбы? Ар дайым ушундай бир чатынын, бир крышанын астында болгонго аракет кылыш керек. Биз үнүбүздү, биз өзүбүздүн идеяларыбызды, пландарыбызды, өзүбүздүн критикаларыбызды бир каналдан жеткизе билишибиз керек өзүбүздүн партнерлорго, социалдык партнерлордон кеп кылып атам. Ошондо гана бизнестеги ар бир ишкер өзүнүн ордун таба алат. Ошол океанда өзүнүн кемеси эч кандай аңтарылбай, жакшы агып жүрө берет. Чоң рахмат маанилүү кеңештер жана мазмундуу маегиңиз үчүн. Бизде мейманда Джия бизнес ассоциациясынын төрагасы Жоодар Омошев болду. Кыскача тыныгуудан кийин биз программабызды улантабыз. Эверестти багынтуу Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Урматтуу достор, ТВ1 KG биринчи күндөн баштап мени коштогон канал. Жалпы жамаатка чоң ыраазычылык. Всей команде, всем зрителям. Мен күндөлүгүмдү улантып, Эвересттеги акыркы этап жөнүндө айтып бергим келет. И рассказать о завершающем этапе на Эвересте. Алгач биз балкон деп аталган жерге 6500 метрге чыктык. Андан кийин түштүк чокусуна дээрлик 8800 метрге чыктык. 800 метров. И затем... Андан кийин Хилари тепкичтери, андан кийин чокунун өзү. Өзүм жөнүндө айтсам, мен аябай жакшы темп менен жүрүп, экспедицияны жетектеп алдыда жүрдүм. Шел впереди. И все Кычкылтек жабдуулар бир топ ыңгайлуу жана жогорку деңгээлде иштешти. комфортно и на высоком уровне. Биз 8500 метрлик балконго жеткенде бир аз токтоп, чай ичип, кайра жолго түштүк. И дальше начали двигаться. Биз түштүк чокусуна аман эсен жеттик. Ал дээрлик 8800 метр. На 8800 метров. 70 градустан ашкан өтө тик жантайыш. Почти достигающиеся более 70 градусов. Түштүк чокусунан өткөндөн кийин кычкылтек маскам муздай баштады. Кислородная маска. Замерзать я это начал. Мен муну кеч байкадым. Достаточно поздно. Хилари тепкичтеринде эсимди жогото баштаганда байкадым. Сознание на ступеньке Хиллари. Менин айтаарым, менин лакпо шерпимдин биринчи маскасы 8500 метрде тоңуп калды. Замерзла первая маска. Ал резервдик экинчи кычкылтек маскасын кийди. Бирок ал 8600 метрде 100 метрден кийин тоңуп калды. Анын абалы өтө оор болчу. Чындыгында айтканда, шерп өлүм менен өмүрдүн ортосунда болчу. Мен өзүмдүн резервдик маскамды алып чыктым. Нускага ылайык эч кимге берүүгө укугум жок. Ал маска менин жашоомдун кепилдиги деп айтса болот. Бул маска абдан маанилүү ролду ойноду. Ал өзүнө келип, биз чогуу жыла баштадык. Бирок 8800 метрде менин маскам тоңуп, Хиларинин тепкичинде эсимди жогото баштадым. Чынын айтсам, мен 1,5 мүнөт эс учумду билбей, өлүм менен өмүрдүн ортосунда болдум. В состоянии я практически находился, уходил. Лакпа менин шерпим, менин оор абалымды көрүп, менин резервдик маскамды өзүнөн чечип,
мага кийгизди жана көтөрдү. маску и одел на мне перекуп Ушинтип менин өмүрүмдү 8800 метрде сактап калды. 1800 метров. Мен өзүмдү өлүп бараткандай сездим. Я умираю, Менин башыма эки гана ой келди. что Чын эле адамдар чокууга жетпей ушинтип каза болушабы? остаются здесь. Экинчиси, мен балдарымды көрбөй каламбы? И что я их сильно подвел. Жөн гана ушул ойлор, башка эч нерсе. Мен тез эле өзүмө келдим. 5 мүнөттөн кийин катарга кирип кайра жөнөдүк. Биз Хиллари тепкичтен оңой өтүп, чокууга По чыктык. ступеньке Хиллари и достигли вершины. И Абрамовдун 7 чокусунан турган экспедициядан мен биринчилерден болуп чыктым. Ошентип экспедициянын 14 адамдын ичинен 5 гана чыгышты. зашло на вершину 5. Андан кийин өзүңүз билесиз. Чокуда мен ак калпак кийип, кызыл желегибизди көтөрдүм. Каалаганымдын баарын айттым. Эч кандай чекит, үтүр жок, чексиз. Мен пландаштырган нерселердин баардыгын, жүрөгүм эмнени кааласа, мен чокуда баарын айттым. Кыргыз элим бүгүн 23 майда 8 saat 35 мүнөттө Алла Тааланын буйругу менен Жамалыңман чокусуна, Эвересттин чокусуна чыктым. Кыргыз элим, касиеттүү кыргыз жерим, сүйүктүү мамлекетим Кыргызстаным. Ушу жеңишимди силерге багыштадым. Силерге арнайм. Кыргыз элим, эрдигибизди унутпайлык. Намысыбызды унутпайлык. Эркиндигибизди, касиеттүү жерибизди сактап калайлык. Эң негизгиси туугандар, Акта эгемендүүлүгүбүздү сактап калайлык. Антесе кул болуп калабыз. Кыргызстаным, силер үчүн армандаган барагым келдик. Рахмат чоң. Бир нече сүрөт кылдык. Эч кандай эмоция болгон эмес, эч кандай пафос болгон эмес. 2 мүнөт Гималай тоолорун карап турдук. Алар биздин астыбызда эле. Анткени Эверест эң бийик чокуу. Доминируют над этой сетью, горной сетью, поэтому Биз бир нече мүнөт туруп, ылдый түшө баштадык. Балкон деген жерге жеткенде гана сезимдер пайда болду. местечко под названием «Балкон», у меня пошли эмоции. Я Мен тирүү калдым. понял, остаться живым, Тирүү түштүм деп түшүндүм. птица, что я Мен өз мекениме кайтам. Ошол учурда чыныгы эмоциялар пайда болду. эмоции. Ага чейин пафос да, эмоция да болгон эмес. Пафоса, не эмоции, просто было Биз Эвересттин эң бийик чокусунда турабыз деген билдирүү гана эле. Эверест. Менин кыялым орундалды. Мен Эвересттемин. Алга. Эч нерседен коркпогула. Жашооңузда кайраттуулук бар болсо, жеңиш да болот. Мына чокунун бир бөлүгү. Жомолуңма. Эверест. Жашоого рахмат. ТВ1 KG каналына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сиздер чыныгы достор катары башынан аягына чейин биз менен болдуңуз. До конца. Силер мага күйүмдүү жана чыдамдуу болдуңар. Сиздин кесипкөйлүгүңүз жана мазмунуңуз, мага болгон мамилеңиз үчүн чоң рахмат. За ваше содержание, за ваше отношение ко мне. Мен муну эч качан унутпайм. Рахмат. Эверестти багынтуу. Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз, сүйүктүү көрүүчүлөр. Албетте бүгүнкү теманы дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөлү. Бизнес кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деп аталат. Ошондуктан биз менен түз байланышта Улуттук бизнес ассоциациялар альянсынын төрагасы Искендер Шаршеев мырза байланышта. Искендер мырза, ассаламу алейкум. Алейкум салам.
Абдан кубанычтабыз. Мына жогоруда ушу талкуулап аткан теманы улай эми мүмкүнчүлүктөргө дагы өтсөк, мына пандемия, анын аркасы менен коштолгон саясий экономикалык кризис мындай кыйынчылыктардын арасында мүмкүнчүлүктөрдү кантип кайерден тапса болот? Негизи ушул азыркы абалда мүмкүнчүлүктөр абдан көп, анткени пандемия баягы кандайдыр бир ушул сактоочу каражаттык жаздыкчасы жок ишкерлерди базардан алып таштады да. Көп ишканалар жабылды. Көп ишкерлер ишин токтотту. Демек, көп мындай иш багыттары ачык калды. Ошон үчүн ким чыдай алса, ким деген азырынча баягы ишкерликтен арылса дагы башка жумуштар жасап, анан кайра ошол пандемия бүтөөрү замат ишке кайра киришсе, ошол чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ да. Мында ушул тазаланган талаага чыккандай болуп калат да. Негизи баягы жашоо деген өзү ишкерлик дагы ушундай күчтүүлөрдү жакшы көрөт да. Ким өзүнүн баягы чыдамкайлыгын, күчтүүлүгүн көрсөтсө, ошого негизи мындай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүн кризис болду, эртең кайра баягы рецессия, кайра өсүү болот да. Экономика кайра өскөндө, албетте ушул ким даяр турат, кимдин мындай көрөгөчтүгү бар, кимдин кичине мындай өзүнүн мүнөзүндө согушканга, күрөшкөнгө мындай күч бар болсо, кыйынчылыктарды жеңгенге, ошол албетте тез өсөкөн базарга кайра келет. 22 жылдан баштап мындай экономикалык өсүү тез болот. Ушул эле жылдын аягынан баштап көп тармактар калыбына келет. Ошондо ким ушул багыттын, ким ушул болуп аткан азыркы процесстердин башкарып алса, учуна тийсе дегенде, кетип бараткандай поездге отурса, ошол утат. Негизи сиз аябай мындай оптимисттик, жакшы бир багыт берген абдан сонун мындай сөздөн баштадыңыз. Албетте, кайсы жерден мүмкүнчүлүктөрдү издеш керек, анан кийин кайсы балким профессионалдык жактарга же болбосо кайсы тармактарга көбүрөөк басым жасаш керек? Бир аз ачыктап өтөсүзбү? Эң негизги тармактар бүгүнкү күндө пандемия болгон күнү дагы логистика аябай өнүктү. IT тармагы аябай өнүктү да. IT тармагы 26% өссө, логистика 7% өссө, баягы тамак аш бир 3-5% өстү, фармацевтика 7-8% өстү. Бул эмнени билдирет? Калган тармактар түштү да. Эң катуу баягы сокку жеген тармактар бул туризм болду. Бул деген туруу тармагы, курулуш тармагы, баягы гостиница, отель, ресторандар кичине мындай сокку жеди да. Жанакы шаң шөкөт ар кандай шоу-бизнес, мурунку тойканалар бир аз мындай кысым көрдү да ошол пандемиядан. Ал эми IT тармагы, фармацевтика, адамга эмне керек экен? Ден соолук керек экен биринчиден. Ошол ден соолук тармагына көңүл буруш керек. Кандай гана иш кылбасаңыздар, ушуну санариптештириш керек да. Мисалы үчүн азыр бүгүнкү күнү ошол көп ушундай программалар болуп атат, интернеттен карасаңар, ошол баягы электрондук коммерция боюнча программалар көп да. Ошолорго сөзсүз көңүл буруп, ишканаңызды санариптештирсеңер, албетте бул деген чоң жыйынтыктарды алып келет, чоң мындай ийгиликтерди алып келиши мүмкүн. Андан сырткары байкасак, ушул кандай гана кризис болбосун, эмне гана болбосун, элдер тамак ичет да. Ошон үчүн баягы тамак ашты кайра иштетүү, тамак ашты жасоо абдан керектүү нерсе да. Анан Кыргызстанда мисалы үчүн кээ бир ишкерлер, кээ бир мындай жумуш таппай жумушсуздук жүргөн адамдар ошол Кыргызстанда кээ бир тармактар токтоп калганда кандай жол менен басып кетишти биз байкаганыбыз боюнча. Мисалы үчүн ошол англис тилин үйрөнүп, кытай тилин үйрөнүп, Кытайдагы логистиканы мындай башкарып, Америка Кошмо Штаттарындагы логистиканы башкарып, Бишкектен эле отуруп алып интернет аркылуу аябай көп акча табышкандар бар да. Контент жасагандар бар, дизайн жасагандар бар. Ошол бүт баары кайра эле айланып тегерен кандай гана иш тармагында болсаңар, баары IT-ге келип такалат да, электрондук коммерция IT-га келип такалат. Ушул нерселерге аябай көңүл бурса, эгерде ишкерлер, жөн ишкерлер гана эмес, мындай ар бир адам көңүл бурса, ушул тараптан канамдарды таштаса, ийгиликтерге жол көп да ушул жерде. Сиз өз сөзүңүздө ошо жаңы технологияларга, анан кийин байкашма караганда мындай креативдүү, жаратман кесиптерге көбүрөөк басым жасаңыздар деп айттыңыздар. Анан 2022
2022 жылга чейин экономика калыбына келет деген бир жакшы оптимисттик маанайдагы бир жакшы мындай сөздү айттыңыздар да. Бул калыбына келүүнүн кандай мындай себептери бар? Анан кийин эмне үчүн сиз мынтип мындай ишенимдүү айтып атасыздар да? Эми биз байкаганыбыз боюнча баягы мурун кризис болсо башты кармап эмне кылабыз деп мындай жарга такалгандай эле эл сезчү да өзүн. Бүгүнкү күнү кризистин ичинде мүмкүнчүлүктөрдүн арасында кризистер ушундай заманда. Бүгүнкү күнү токтогонго мүмкүнчүлүк жок мындай. Токтоп калып эле, ой, мен деген ушуну жасай албай калдым, анан ушул тармагыбыз өлүп калды, эмне кылабыз деген заман эмес бүгүн. Бүгүн ошол тармагыбыз токтоп калды, башка ушул эле тармакты санариптештирсе, же болбосо башка тармакка өтүп кетсе, жеңил өтүп кетсе болот да. Үйрөнөйүн десең интернетте маалымат толтура да, мындай үйрөнгөнгө. Мисалы үчүн ошол экспортто Кыргызстанда сата албай калдыңбы бирдемкени, тейлөөлөрдү сата албай калдыңбы, кайра эле ушул электрондук платформаларга өткөрүп, электрондук коммерцияга өткөрүп, кайра дүйнө жүзүнө сатканга мүмкүнчүлүк бар да дайыма. Анан ушул нерселерди бүт көрдүк да. Чынын айтканда, кандай гана кризис келбесин, мындай билимдүү жана өзүнүн характери мындай күрөшкөнгө даяр адамдар жеңили кетип атышат да, өзүнүн ишканаларын сактап кетип атышат. Иштешет. Керек болсо баягы бүт дүйнө менен иштегенге жетишет да. Ал эми баягы жок, колумду түшүрдүм, мындай иштебейм, ушундай билим алгым келбейт деген адамдар албетте кризис тартышты да, көп тартышты. Эми мен көргөнүм боюнча бүгүнкү күнү дүйнө аябай татаалдаштырылды. Дүйнөдө ушул болгон варианттардын көбү интернетте рахмат десек болот да. Негизи баягы узак убакыттагы дүйнө жүзүндө чоң тынчтык уланып келатканына рахмат десек болот. Ошол көрсө баягы Кыргызстандагы биздин элибиздин акыл жөндөмү ортодон өйдөрөөк да. Ошондуктан билим алып, ушул акыл эсин ушул жаңы технологияларды иштетүүгө, аларды колдонууга же жаңы ыкмаларды жаратууга мындай багыттаса, ийгилик жаратат экен биздин жарандар. Мен эмнеге оптимистмин? Анткени мен бүгүнкү күнү ошол ишкерлер менен иштеп атабыз, ассоциацияларда карап атабыз, баягы саясий абал ар кандай болот, экономикалык абал ар кандай болот. Бүгүн пандемия болду 2020-жылы. Эртең дагы бир нече пандемия болот, мындан да жаман болушу мүмкүн да. Бүгүн баягы күйүүчү майлар кымбаттап атабы, мындай суу май кымбаттап атабы, эртең дагы кымбаттайт, эртең мисалы үчүн толугу менен чоң кризис болот, анткени элдер ошол бензин менен жүргөн автомобилдерден, автоунаалардан электр менен жүргөн автоунааларга алмаштырат да, мисалы үчүн. Бул деген мисалы үчүн биргилеген тармакты жыгып ичүү мындай нерсе болуп кетиши мүмкүн да, нефт менен иштеген. Албетте өзгөрүүлөр чоң болот, кризистер дайыма болот, бирок кризистин ичинде дагы эле кризистин өзүндө мүмкүнчүлүктөр да көп. Эми албетте бул ишкерлер үчүн мындай жакшы болушу мүмкүн. Эгерде карапайым калкты ойлой турган болсок, ошол эле кымбатчылык, ошол эле кризис менен алар кантип алып буруш керек? Негизги мен деген эл дегенде, ишкер дегенде бул карапайым калкты эле кайра мындай эске алам да. Ошол мен айтканым, ошол карапайым калктын негизи кийет. Анткени биз өзүбүз, сиз экөөбүз карапайым калкпыз да. Эгерде дүйнөнүн стандарттары менен карасак биз деген мындай кыйын радио видео ведущий эмес, мен кыйын баягы альянстын башчысы эмес. Чынын айтканда биз деген дүйнөнүн стандарттары боюнча аябай эле карапайым калкпыз да. Бирок ошол менен бирге баягы кризис келгенде бетке баягы айла жоктон амал табабыз да дайыма. Ошол кризис күчөгөндө жаңы технологияны тез өзүштүрүп алып, кайра чыгып кетебиз да. Мисалы үчүн аренда дүкөндөр ачылды азыр. Аренда төлөгөнгө, аренда ылдыйласа дагы акча түшпөй, арендага күчү келбей калган ишкерлер көп. Алар үйүнө барып эле, үйдөн Инстаграм ачып алып эле, үйүндө эле товарды жыйнап эле, анан курьер менен кандайдыр бир сүйлөшүп алып эле, товарын кайра эле сатып атат. Ой бетер көбүрөөк сатып калып атат да. Ошол эле мисалы үчүн жумушсуз адамдар бизде баягы бир кичине тил үйрөнүп алып эле, кайра эле баягы чет өлкөгө ошол диспетчер болуп, колл-центрлерге иштеп, кайра эле акча таап атат.
мындай эгерде мындай жакшылап караса негизги элибизге ушундай эле келет да. Бүгүнкү күнү бензин кымбаттап атабы, жөнөкөй калк акырындан баягы самокаттарга отуруп атат, байкасаңыздар. Самокаттар менен огой бетер дагы бир нече акча сактап, дагы экономия болуп, кайра ошол акчаны жашоого буруп, оңдуп кетип атат да. Бир жерден кемсе, бир жерден толуп салат да. Бул деген дайыма жаңы мүмкүнчүлүктөрдү аңдыш керек да. Карап тез мындай өздөштүрүш керек. Негизи ушул биздин калк, мен байкап атам, көп учурда ушул өздөштүргөнгө аракеттер да. Анан негизи калкыбыз дагы аябай боорукер, биздин элибиз сонун. Анткени мындай кыйынчылык келгенде дагы бири-бирине жардам берүүчү мындай кандайдыр бир мүнөз бар да. Ушул да нерсе бизди сактап кетти 20-жылда. Биз программабыздын башында ошо тойго чектөөлөр тууралуу дагы баарлаштык эле. Мына жакын өткөн жумада кайрадан парламентте ушул тойлорду чектейбиз, өтө чоң көзөмөл кылабыз, чоң айыппулдарды салабыз деген мыйзам долбоорлору коомдук талкууга коюлуп атыптыр. Албетте ошол той тармагында, тойдун жанында кошумча жүргөн тармактар, секторлор дагы өтө көп болгондуктан буга караманча каршы болуп атышат. Сиздин оюңуз боюнча кандай чектөөлөр туурабы, чектөөлөр болуш керекпи? Деги эле мамлекет ишкердикти сактоо боюнча бул чындап эле элдин ден соолугуна кам көрүүбү же жөн эле мындай хайппы? Эми той деген бул эмне? Бул деген баягы адам деген адам болуш керек да. Бирок кээ бир адамдар өзүн мындай башка элдерден бийигирээк көргүсү бар да, анан урматтуу элден көбүрөөк жыйнап алгысы бар. Ошондо алар той беришет да. Эгерде кудурети жетсе, баягы акчасы чөнтөгүндө жетиштүү болсо, сөз жок, берсин той. Анткени ушул акча кайра эле экономиканын ичинде барат да. Кайра эле баягы малчыларга, мал сатып алганга баягы акча түшөт турабы, алардын жашоосуна салым. Кайра эле баягы ашкошчулар маяна алат, ушул тойду даярдап. Ошол эле баягы официанттар, кайра эле баягы ушул тамак аштар саткан логисттер өзүнүн баягы маянасын алышат да. Той бул экономиканы өткөрөт, экономиканы мындай жардам берет экономика. Бирок ушул тойго баргандар майлуу тамак жешет, диабети күчөйт, денеси бүсүнүсү күчөйт, ден соолугу начарлайт. Баягы тойлоп жүрүп, мындай өтө көп болуп кеткен тойлорго барып атып, маяналардын баары ушул тойлорго кошумчага кетип калат да. Ошол той өткөргөн адам болсо, эгерде бай адам болсо сөз жок да, берсин. Бирок орточо катмардагы адам болсо, баягы кирешеси орточо. Ал кетирген 100%-нан 40%, 30% кайтарылат, калган 60-70% ысырап болот да, жок болот. Албетте. Кайтарылбайт тойдон. Негизи мен өзүм баягы жеке оюм ошол тойду азыраак кылып, же тойду кылсаң, тойго аябай кымбат билет сатып, ошол эле акча аркылуу ошол тойду каржылап. Негизи ошол тойду азайтып, негизи жашооңдо тапкан акчаңды кайра реинвестиция кылып, биткоин аласыңбы, үй саласыңбы, ошол жаңы капитал түзөсүңбү, жаңы технологияны өздөштүрөсүңбү, ушуга кетирсе, элибиз тез оңолот да, элибиз тез өнүгөт. Ал эми баягы эгерде аябай эле мындай акча жетиштүү болсо, анан мындай аябай эле огой бетер баягы туугандар кыйнаса, биздин адатыбыз ушундай, салтыбыз ушундай, эл душмандын көзүнө, эл сөзүнө көрүнүшүбүз керек десе, анда бере берсе болот да. Бирок негизи мен ушул ал кетирген акчаны андан көрө жаңы технологияны өздөштүргөнгө, ошол электромобилдерди көбөйткөнгө Кыргызстанда, электрондук коммерцияны өздөштүрүүгө, экспорт кылууга, баягы биздин фунттөрдүн акцияларыбызды сатып алышпадыбы централар. Бүт дүйнө жүзү. Керек болсо Швециянын баягы пенсиондук фонду сатып албады биздин акцияларды. Биз деле барып алып, алардын баягы Apple, Google бүт компаниялардын акциясын сатып алышыбыз керек да, алардын дивиденд кармап, ошондо элибизге кичине акча көбүрөөк түшө баштайт. Ал эми баягы элибиздин калың катмары байып кеткенде, анда ма демектен күндө той кылгыла, бирок баягы ПП деп коет эмес, мындай ысырап кылбай, таза ден соолукка пайдалуу тамак аштар жасап той өткөрсө, туурараак болот.
Жана дагы бир суроо, бул акыркы 4 жылда бери Кыргызстандан инвестициянын агып чыгышы бул болуп көрбөгөндөй бир көлөмгө жетиптир. Мына 2021 жылда дагы жада калса ички инвестор дагы ошол эле кошуна Казакстанга, Өзбекстанга назарын салып атат. Бул инвестициялардын агып чыкпашын, аларды агып чыгуусун ооздуктоо үчүн кандай иш-аракеттер жасалышы керек? Себеби ошол эле инвестициянын агып чыгышы, доллардын кымбатташы жана жалпы эле кымбатчылыкка чоң таасирин берип атпайбы? Эми бизде мындай баягы саясий тарапты албай эле коеюн, бирок жалпы экономикалык, инвестициялык ушул аба ырайыбызды карасак, инвестициялык аба ырайыбыз ушул акыркы 28-30 жылдын ичинде аябай эле жабыркады да. Анткени бул деген эң негизгиси баягы бир четинен сотторубуз адилеттүү болуш керек, анан адилеттүүлүгүн далилдеш керек көп мындай адилеттүү чечимдер менен да. Эгерде 30 жылдын ичинде, 28 жылдын ичинде ушундай нерсе болсо, биздин абийирибиз өтө өсмөк, бизге инвесторлордун баары келмек да. Бирок тилекке каршы ар кандай болуп кетти да. Ал эми баягы эгерде ошо коррупциябыз бизде жок болсо, кайра эле инвестордун баары бизге келмек. Биз деген Евразиянын так ортосундабыз да, жүрөгүндө. Бизден логистикалык ушул кыймылдар аябай укмуш болот да. Бирок баягы алдын нерсе болуп кетти да, коррупция болуп кетти. Ошон үчүн биздин инвестициялык аба ырайыбыз азыр аябай начар. Аны калыбына келтириш үчүн, аны биринчиден калыбына келип, аны түзүш үчүн, куруш үчүн бир нече жыл иш керек да, бир нече жыл иштеш керек. Ал үчүн баягы сотторубуз адилеттүү экенин, баягы инвесторду мындай бир гана мамлекет тарапта эмес, бизде уже мамлекетке чечип кетти да көп учурда. Инвесторлорго жана мамлекетке тең көз караш, адилеттүү көз караш менен чечим кыларын көрсөтсө, аны бир нече жыл, 10 жыл бою көрсөтүш керек. Бизде баягы коррупция арылса, аз болсо, же жок болуп калса коррупция, ошондо бир 5-6 жылдын ичинде биздин инвестициялык аба ырай оңолот. Ошондо инвестиция кайра келет да. Бизде потенциалыбыз абдан жогору. Бизде бир 500 миллиардка жакын жер кеңинибиз бар да, 500 миллиард долларга жакын бааланган жер кеңинибиз бар. Бизде баягы эгерде жер кенин казбаса деле бир 50 миллиардка тете мындай жылына табуучудай биздин баягы табиятыбыз бар да, табиятыбыз бар. Эме туризмди өнүктүргөнгө. Биздин жаштардын негизи баягы таза биологиялык мындай байкоо менен айтканда, ошол монголдордун, казактардын жана кыргыздардын мээ көлөмү жалпы баягы дүйнө жүзү боюнча адамзаттын мээ көлөмүнө караганда бир аз чоңураак деп айтып атышат да, ошол антропологдор. Бул деген биздин кээ бир адамдар айтат эмеспи, Казактан тараган адам ата казак болгон же адам ата кыргыз болгон. Ал нерсени мен айтпай элем, мен расмий түрдө маалыматты айтып атам да. Монгол элинин, казак элинин, кыргыз элинин мээ көлөмү жалпы дүйнө жүзүндөгү элдин мээ көлөмүнө караганда 50 грамм, 100 грамм, 94 грамм көбүрөөк да. Демек, ушул мээбизди колдонсок, бул деген такыр чексиз ушундай чоң байлык алып келет да, бекемделүү алып келет, күч алып келет. Анын аркасынан менен урмат алып келет да. Ушул 3 нерсени оңдоп алсак, акча кетпейт да өлкөдөн. Азырынча болсо ар кандай болуп атат. 3 нерсени дагы бир эстетип санап коесузбу? Биринчиден биздин сотторубуз эң адилеттүү болуш керек. Кыргыз үчүн да, инвестор үчүн да бирдей караш керек эки тарапты. Экинчиден биздин баягы коррупция жок кылыш керек да, коррупцияны такыр жок кылыш керек. Үчүнчүдөн ошол биздин баягы табигый берген чоң көлөмдөгү мээбизди, калган адамзатка караганда чоңураак мээбизди толугу менен колдонсок, ушул жаңы технологияны өздөштүргөнгө, ошол жаңы технологияда иштеп аткан ишканаларды бияка тартканга, жаңы билимдерди алганга, анан тез ушул дүйнөдөгү болуп аткан трендтерге, өзгөрүүлөргө жооп бергендей болгонго, ошондо укмуш мамлекет болуп кетебиз. Биз деген Евразиянын жүрөгүндө отурабыз да. Бул деген чоң нерсе. Биздин жерибиз, биз бир жагыбызда 1,2 миллиард Кытай, аларга органикалык тамак аш керек. Экинчи жагыбызда 1,4 уже 1,5 миллиардка чейин чыгып кетүүчү Индия, аларга таза тамак аш керек. Билим керек да. Медициналык билимдер керек.
Мына ошолор экспорттук жолдорду кантип жолго салса болот? Мисалы, азыр ошол эле карантиндик режим болуп, чек аралар улам-улам жабылып, маселе болуп атпайбы? Логистика боюнча маселе жок. Мисалы үчүн Евразияда логистика өтүп атат да. Кытай менен маселе болгон, бул деген саясий нерселерге көп такалып кеткен. Бирок баягы мисалы үчүн суу транспортко караганда автотранспорт боюнча маселе болбоду да бул жылы. Бул жылы логистика боюнча мисалы үчүн Кытайда бүт контейнерлер кетип калып дүйнө жүзүнө. Кытайга кайрылган жок да контейнерлер. Ошол контейнерлик кризис болгон 20-жылы. Азыркыга чейин уланып келатат ал контейнерлик кризис. Мартта, ушул жылдын мартында болгон да дүйнөлүк контейнерлик кризис. Бирок автомобилдик жолдорго мындай фураларга ал катуу таасир эткен эмес. Бизде мындай логистика иштеп атат. Аны өздөштүрүш керек. Аны тил окуш керек да, тил окуш керек. Ошол кытайлар менен, ошол Пакистан, Индия менен сүйлөшкөнгө үйрөнүш керек да. Алардан көбүрөөк баягы мындай ишкерлик байланыштар түзүш керек. Ал эми баягы албетте бизде аларга өтүш үчүн Өзбекстан бар, Кытай менен чек ара бар, Евразиялык биримдик бар, аяктан дагы башкача бир шарттарды алышыбыз керек да. Анан албетте баягы коңшуларыбыз бар, жакын коңшулар менен биз ушул тынчтык суроолорун бекемдешибиз керек. Бирок баягы коңшу укпайт дейт сени, эгерде сен алсыз болсоң, алсыз бойдон баягы кемсинтет дейт. Албетте ал жерден дагы күчтүү болуш керек да өзү. Искендер мырза, сиз менен сүйлөшүп атып, мен аябай мындай көп энергия алдым десем болот да. Себеп дегенде бул позитивдүү ой жүгүртүү, ишеним, бул көбүрөөк энергия, анан көбүрөөк энергия, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берет жыйынтыгында. Бирок көбү эсе бизде тилекке каршы коомдо бир аз пассивдүү же болбосо негативдүү маанайлар кеңири жайылган да. Сиздикиндей оптимисттик көз караш, позитивдүү ой жүгүртүү жайылтуу өтө маанилүү болуш керек деп ойлойм. Аны кантип коомдун кеңири катмарына жеткирсек болот? Жыйынтыктоочу суроом болсун. Чын айтайын, мен деген жакында бир тааныш бала менен сүйлөшүп атсак айтат, менин иним дейт, ушул Америкага чалып алып дейт. Фейсбуктан Чикагодо кыргыздар бар дейт, ушул группасына кирип алып, аяктан таанышып дейт, жумуш таптым дейт да. Анан ошол эмне кылып атат иниң десем, анан иним ушул аяктан мындай кээ бир суроолорду өзүлөрү баягы билбеген колл-центрге орношуп алыптыр да. Просто отуруп алып, наушник кийип алып, телефонго интернетке кошуп алып, англисче бажырап атат дейт. Анан айтып атат дейт, ошол консультация берип атат да. Ошол консультацияларды ага кагаз түрүндө ошол эле алыш деген фирма жиберген. Анан канча таап атат десем, ушул $3000–5000 таап коюп атат дейт. Отуруп алып эле, булжырап эле, мындай телефондон сүйлөшүп эле таап коюп атат дейт да. Анан сен иниңе канча десем, иниме бир 18 жаш болду дейт да. Анан мен ойлоп койдум, мен 18 жашта ушундай акчаны түшүмө да кирген эмес депчи. Көрүп атасызбы, бул бир мисал да. Анан кантип оптимист болбойсуң да? Ушундай акылдуу балдар өсүп атат. Биз баягы бир аз улгайып калып баратабыз. Биз жаш деп эсептелебиз азыр Кыргызстан коомунда, бирок биз деле уже улуу болуп баратабыз. Бирок бизге деле кеч эмес да, канча жаш болбосун. Жаңы билим алсаң, туура багыт алсаң, акыр маселе жок экен. Чоң рахмат. Табышты. Чоң рахмат бизге өтө мындай жакшы маанайда маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен байланышта Улуттук бизнес ассоциацияларынын альянсынын төрагасы Искендер Шаршеев мырза болду. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахматыбызды айтабыз. Бардык биздин көрөрмандарыбызга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мына жогоруда биздин мырзалар жана ошондой эле биздин конокторубуз айтмакчы, бардык кыйынчылыктан мүмкүнчүлүк издесек, сөзсүз түрдө табабыз.